Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Азыркы күндө Палестинада болуп жаткан окуялар ар бир мусулманмын деген адамдын жүрөгүн оорутпай койгон жок. Андыктан бүгүн түрк туугандар тарткан Палестинада болгон окуялардын бирин чагылдырган 2011-жылы чыккан Карышкырлар мекени Палестина аттуу тасманы көрөбүз. Анда эмесе көрүүгө камданып калсаңыздар, сөз башынан болсун. Палата Лимдар. С какой целью вы прибыли в Израиль? Я прибыл не в Израиль, я прибыл в Палестину. Тасманын башында сууда келе жаткан кемени көрөбүз. Кемедегилер Газадагы жөөттөрдүн тарабынан кыйынчылык көрүп жаткан мусулмандарга жардам берүү үчүн тамак аштарын жүктөшүп дары-дармектерин алып алып түз эле Газанын жээгине жөнөшөт. Бирок эшиктен келип төр меники деген жөөттөр Палестина мусулман өлкөсүнүн көпчүлүк бөлүгүн Израилге айлантып, жаңы өлкө түзүшүп баскынчылык менен бөтөн жерге ээлик кыла башташат. Ошондуктан алар Газага келе жаткан жардам кемесин токтотууга аракет кылып, ал жака жоокерлерин жөнөтүп, Израиль генералы Моше Бендин буйругу менен кемедегилердин бардыгын аткылай башташат. Бирок ал кемеде бир гана мусулмандарга жардам беребиз деген мусулмандар гана бар эмес болчу. Ал жакта ар кайсы динди карманган ар кайсы улуттун өкүлдөрү бар эле. Алар бардыгы жөөттөрдүн кылган иштери толугу менен мыйзамсыз жана адилетсиздик экендигин түшүнүп турушкан. Ошондуктан жардам берүүгө аракет кылышып, бирок бул дүйнө менен кош айтышып кетишти. Бул окуялардан кийин биз Палестина өлкөсүн көрө баштайбыз. Иерусалим көчөлөрүндө жөөт аскерлери мылтыкчан жүрүшүп, өзлөрүнүн тартиптерин орнотууга аракет кылып, жергиликтүү мусулмандарды каалагандай башкарышып, алардын эркин басуусуна тоскоолдук кыла беришчү. Биз ошол элдин арасынан каарманыбыз Полот Алимдар өзүнүн адамдары менен келе жаткандыгын көрөбүз. Алар бара жаткан жолдон бир кезде Израиль аскерлеринин бири чыгып, каармандарыбыздын документин текшерип, мындан нары өткөнгө болбойт деп алардын жүрүшүнө тоскоолдук кыла башташат. Ал эле эмес, каармандарыбыздын жанына келип калган Симона Леви деген кызды дагы өткөрбөй жатышыптыр. Бул кыз өзү улуту жөөт болгондугу менен Американын жараны болчу. Ал Иерусалимге келген саякатчыларды айлантып жүргөн эле. Анда жанагы жоокер каарманыбыз андан нары өтүш керек экендигин айтса дагы такыр эле түшүнгүсү келбей, бул жерде бир гана Израиль өлкөсүнүн жарандары эркин жүрө алат. Калганыңар айдан түшсөңөр дагы эч кандай эркиндик жок. Бул жерде менин сөзүм мыйзам деп жатса, Полот Алимдардын жини катуу келип, жанагы жоокерди ошол жерде жок кылат. Ошентип бир заматта эле элдин көзүнчө катуу атыш башталып, каармандарыбыз жоокерлерге каршы турушуп, жоокерлер эчтекеге карабай эле аткыла баштаган кезде Полот Алимдар жанында турган Симонаны дагы куткарып жөнөйт. Ошентип буга чейин эч кимди катуу сүйлөтпөгөн Израиль жоокерлери катуу каршылык көрүштү. Турган Абдулланын унаасына олтуруп алышып, андан нары качып жөнөшүп, алдынан чыгып каршылык көрсөткөн жоокерлерди аткылап жок кыла беришти. Анда алар менен бара жаткан Симона бир кезде өзүнө келип эле кыйкыра баштайт. Силер мени кайда алып бара жатасыңар? Мен силерди тааныбаймын го. Мени унаадан түшүрүп койгула десе, Полот Алимдар аны түшүрүүгө макулдугун берген жок. Анткени аскерлер кыздын каармандарыбыз менен качып бара жаткандыгын көргөндүктөн эми аны дагы кылмышкер деп ойлоп калышы толук мүмкүн эле. Ошондуктан сени калтырсак өлтүрүп коет деп өздөрү менен кошо алып кете беришет. Биз мындан соң Израилдин аттуу баштууларынын сүйлөшүп тургандыгын көрөбүз. Алар бул убакта Палестина элинин саны азайбай жаткандыгына кабатыр алып, аларды кантип жок кылабыз деп ойлонушуп, адамдарды жок кылуунун мыйзамдуу жолу жок экендигин түшүнүп, мыйзамсыз жолго барууну талкуулап жатышкан болчу. Ошол мезгилде алардын жанына аскер башчы генерал Моше Бен келет. Ал адамдарга жаңы иштеп чыккан окту көрсөтүп, бул октун өтө бир өзгөчөлүгү бар. Анын ичинде химиялык уу жайгашкан, ал адамга тие турган болсо ичинен чиритип жок кылат. Ошондуктан бул ок тийген адам тирүү калышы мүмкүн эмес деп түшүндүрүп, жанындагылар бул нерсе Бириккен Улуттар уюмунун талабына каршы келет да, мындай окторду колдонгонго болбойт да десе, Моше Бен бизге эми алардын талабынын кызыгы жок деген жообун берет. Анан да генерал октун мыктылыгын көрсөтүүнү каалап, аны атайын көзгө тар мылтыкка салып, жөн эле бир көчөдө унаасы менен келе жаткан карапайым мусулман бир тууганыбызды атып өлтүрүп салат. Бир мезгилде Моше Бенге адамдарынын бири келип каармандарыбыздын сүрөтүн көрсөтүп, бул адамдар Турциядан келген даярдыгы күчтүү согушкерлер экен. Биздин 9 жоокер өлүп, 10 жоокерибиз жаракат алыптыр. Алар 3 экен жана жанында дагы бир кыз жүрөт. Бизге жеткен маалымат боюнча булардын максаты сизди өлтүрүш экен. Ошондуктан абайлабасак болбойт десе, Моше Бен ага жооп берип, ал бизди өлтүргүчүңдү биз аны өлтүрөбүз деп айтат. Бул убакта каармандарыбыз Симонаны алып Абдулланын үйүнө келишиптир. Көрсө Абдулла палестиналык жергиликтүүлөрдүн бири болот. Ал өзү илимдүү куруучу болуп Ливанда ишкерлик баштагандыгына карабай, мен кетсем, эртең башкасы дагы кетсе, анда Палестинада ким калат деп кайрадан туулган жерине кайтып келиптир. Көрсө булар дагы биздин Баткендин чек арасында жашаган туугандарыбыздай эле. Бөтөн элге жерди алдырбаш үчүн аягына чейин тургандардан экен. Анан дагы Абдулла үй бүлөсү менен жашап жаткан үйдү 5 жолу салса, жөөттөр 5 жолу тең келип бузуп салыптыр. Бирок Абдулла дагы деле артка кайтпай 6-чы жолу үйүн салып жаткан болот. Анда каармандарыбыз ага суроо салып, сен эмнеге бузса деле кайра салып жатасың? Баары бир салганың менен бузулат экен го десе, Абдулла жооп берип, эгер мен жеңилсем, башкасы дагы жеңилет да. Биз бул жөөттөргө алсыздыгыбызды көрсөтпөшүбүз керек деп түшүндүрөт. Эң кызыгы, израилдиктер үйдү салып жаткан мезгилде келбей, үйдү салып бүткөндөн кийин келип буза башташат экен. Бул окуялардын бардыгын сыртта карап отурган Симон аябай эле таң кала баштайт.
Анткени ал Америкага жеткен маалымат боюнча бир гана израилдиктер кыйналып жатат деген түшүнүктө болчу. Я должна пойти в посольство и рассказать о случившемся. Они ищут не только нас, но и вас тоже. Бир кезде Симона түн киргендигине карабай мен эми кетишим керек деп шашыла баштайт. Анда Абдулланын майып арабада олтурган баласы чыксаңыз сизди атып салышы мүмкүн. Алар мен мектептен келе жатканда атып салышып ушинтип майып болуп калдым. Булар бизди адам катары көрүшпөйт десе Симона алардын сөзүнө ишенбей, чыныгы еврейлер андай кылбайт деп чыгып кетип калат. Анткени Симона өзү дагы еврей улутунан болгондуктан бир туугандары мындай ишке барбайт деп толук ишенип жүрчү. Бирок Симона эшикке чыгып узак жол жүрбөй эле еврейлердин чыныгы жүзү кандай экендигин көрөт. Анткени алыстан аскерлердин унаасы пайда болуп алдынан чыккандарын аткылап, каармандарыбызды издеп жүргөн жоокерлер жөн жаткан элдин тынчын ала баштайт. Ошондуктан Симона кайрадан артка кайтып Абдулланын үйүнө кире качты. Көрсө ал жерге генерал Моше бен адамдары менен келип каармандарыбыздын ошол жакта жүргөндүгү тууралуу маалымат табышып, аскерлерди өтө көп санда алып келишип, каармандарыбызды издөө ишин башташып, уктап жаткан элди барымтага алышып, кээ бирлерин ошол жерде аткылап өлтүрө башташат. Бул убакта октун үнүн уккан каармандарыбыз дагы мылтыктарын алып даярданып калышкан болчу. Алар алыстан генерал Моше бенди көрүп, биз бул адамды өлтүрмөйүнчө кетпейбиз деген сөзүн айтышат. Көрсө каармандарыбыз чындап эле тасманын башындагы кемедеги адамдардын бардыгын өлтүргүлө деп буйрук берген Моше бенди өлтүрүүгө келишиптир. Ошондуктан алар ар тарапка бөлүнүшүп, жашыруун түрдө жоокерлерди жок кыла башташып, жоокерлер болсо жооп кылышып бир гана каармандарыбызды атпай ал жердеги жөн гана барымтага алынган адамдарды кыра башташат. Муну көргөн каармандарыбыз каршылыгын мурдагыдан дагы катуу көрсөтүп, барымтага алынгандарды эркиндикке чыгарышып, бир мезгилде Моше бендин өзүнө кол сала башташты. Анда аскер башчысын жоокерлер тегеректеп турган эле. Бирок болот алымдар тапанчасы менен таамай атып Моше бендин так эле көзүнө тиет. Ошондо гана жоокерлер чегинишип өздөрүнүн генералын алып качышып, жарадар болгон Моше бенди унага салып алып качып жөнөшөт. Бул болуп жаткан окуялар Палестинанын аймагында эле. Израиль Палестинаны суверендик өлкө деп моюндагандыгы менен дагы деле анын аймагына кирип алып ар кандай ызычууларды сала берет экен. Бул нерселердин бардыгын терезеден көрүп турган Симонанын жүрөгү катуу түшө баштайт. Анткени Симона өзү дагы жөөт болгондуктан мен буларга душман экенмин деп корко баштаган. Анда Абдулланын апасы аны сооротуп, сен бизге эч кандай душман эмессиң. Карапайым жөөттөрдүн арасында мусулмандарга эч кандай душмандык кылбагандар толтура. Биздин душмандарыбыз бизге кордук көрсөтүп жаткандар деп Симонаны өзүнө келтирет. Ошентип Израиль жоокерлери Моше бенди ооруканага жеткиришип, каармандарыбыз болсо андан нары жүрүшүп израилдик жоокерлердин унаасын аткылап, ичиндегилерин өлтүрүп Израилдин жоокерлеринде кийинишип андан нары кетишет. Көрсө израилдик жоокерлер Палестинанын аймагына өздөрүнүн аскердик техникалык базасын салып алышыптыр. Моше бен ошол базадан ал жердеги кылынып жаткан мыйзамсыз иштерин башкарып турчу. Ошондуктан каармандарыбыз буга чейин тартып алган унаа менен ошол базага кирип барышып, алдынан чыккан жоокерлерди жок кылышып, түз эле имаратка кирип барып жардыра башташат. Ошентип каармандарыбыз келген максатына жетип, ал жердеги Израиль жоокерлери колдонгон компьютерларды талкалап жок кылышып, мылтыктар менен аткылап ар тарапка жарылуучу заттарды ыргытып, андан соң чыгып бара жатып дагы жоокерлерди өлтүрүп, коргондон секирип качып кетип калышат. Өкүнүчтүүсү көзүнө ок тийип ооруканага келген Моше бен бул убакта тирүү калыптыр. Ошондуктан каармандарыбыздын ал жерге келген иш чарасы толугу менен аяктай элек болчу. Бир мезгилде өзүнө келген Моше бен көзүнүн тигилип тургандыгын көрүп, катуу жини келип биринчи эле кол астындагы Авиге силер аларды кармай алдыңарбы деген суроосун берет. Бирок жок деген сөздү уккан Моше бен дарыгердин дагы жатышыңыз керек дегендигине карабай эле ордунан туруп дароо жөнөйт. Бул убакта каармандарыбыздын арасында Мемати колуна жана бутуна ок тийгендиктен жаракат алып, ал жердеги Абдулла билген жашыруун ооруканалардын бирине келип дарылата башташат. Моше бен болсо адамдары менен кеңсесине келип, кеңсесинин талкалангандыгын көрүп, жини аябай катуу келип, аман калган компьютер менен видео байкоону көрө баштады. Ал видео байкоодон келгендердин арасынан Абдулланын жергиликтүү адамдардын бири экендигин түшүнүп, ал тууралуу маалымат издеп дароо эле кайда жашагандыгын билет. Бул убакта Симона дагы деле Абдулланын үйүнөн кете албай, эмне кылышын билбей жүргөн болчу. Ал бир кезде бөлмөдөн чыгып, үй бүлө бактылуулук мүнөттөрдү өткөрүп жаткандыгын байкап, атайын Абдулланын апасы берген узун көйнөктү кийүүнү чечет. Ошентип Симона көйнөктү кийип, башына жолу короонуп бөлмөсүнөн чыга келди. Анда Абдулланын апасы: "Мына эми сен чыныгы айымга окшодуң. Турмушка чыгып балалуу болсоң, ошондо чыныгы аял заты болосуң" десе, Симона бир аз мөөнөткө унчукпай калат. Көрсө Симонаны жакшы көргөн адамы таштап кеткен экен. Ошол мезгилде эле Израиль жоокерлери эшикти тээп ачып, үйдүн ичиндегилерди күч менен алып чыга башташты. Анда Абдулланын майып баласын дагы сүйрөгөнгө аракет кылышып, бирок ал ордунан жыла албай, бир мезгилде Моше бен ал баланын жанына өзү кирип келет. Ал балага кайрылып: "Сенин атаң менен жүргөн адамдар кайда кетишти? Алар тууралуу мага айтып берчи" десе, Абдулланын баласы Моше бендин көзүнө тике карап: "Айтпаймын" деген жообун берет. "Демек сен баатыр турбайсыңбы? Анда баатыр болсоң бул жерден өз алдыңда
артынча чыгып алчы деп эшикке чыгышып, өздөрү менен кошо алып келген оор техникага үйдү бузгуну деген буйругун берет. Анда бул техниканын айдоочусу Оштун мэринин колунда иштеп жүргөн Байтор дароо эле үйдүн коргонунан баштап снос кыла баштады. Өкүнүчтүүсү сырттагы Абдулланын үй бүлөсү эчтеке кыла албай, кошуналары дагы жардам бере албай, кылып жаткан ишиңер туура эмес, силерди Кудай жазалайт деп сүйлөгөндөн башка эчтеке кыла алышкан жок. Ошентип үй толугу менен бузулуп, майып бала баатырларча бул дүйнө менен кош айтышып кете берди. Ал эле эмес, чоң энеси ага жардам берүүгө аракет кылып жаткан кезде аны дагы атып салышып, Абдулла бир заматта эң жакын адамдары апасы жана баласынан айрылат. Анда жарадар болгон чоң эле араң эле жөрмөлөп урап калган үйдүн жанына барып, небересинин атын айтып, сен эч нерседен коркпогон балам, анткени Аллах биз менен. Буйруса Аллах сени өз нуруна бөлөйт деп көз жумуп кете берди. Бул убакта каармандарыбыз дагы деле ооруканада мындан нары кандай кыймыл кылабыз деп кеңешип жатышкан. Анда Мемати Абдуллага суроо салып, мен эч нерсени түшүнбөй калдым го. Биз деги Палестинада жүрөбүзбү же Израилде жүрөбүзбү? Картада Палестина деп турат, бирок бул жерде еврейлер ээн эркин эле жүрөт го. Анан дагы каалаган ишин жасай беришет экен десе, Абдулла жооп берип, бул жөөттөр кагаз түрүндө Палестина өлкөсүн эркин өлкө деп таанышкан. Бирок жасап жаткан иши такыр башкача. Бизге каршы адилетсиздик менен гана алек болушат десе, ал жерге дарыгер кирип келип, Абдуллага жаман кабарын айтып, балаң менен апаң Алланын жанына кетти деген сөзүн жеткирет. Анан дагы бул нерсени ким кылгандыгын айтып берди. Муну уккан Абдулланын көзүнөн жашы чыгып, экинчи жагынан катуу жини келип, каармандарыбызга кайрылып алар менен аягына чейин барамын деп убадасын берет. Бул убакта Моше бен Симонаны дагы кармап алган болчу. Анда Симона ага кыйкырды, мен сенин адамдарды өлтүргөнүңдү өз көзүм менен көрдүм. Сен өзүңдү кантип евреймин деп атап жүрөсүң? Биз ишенген Тора китебинде адам өлтүрбөгүлө деп жазылган эле го. Сен адам катарынан чыккан жырткыч экенсиң десе, Моше бен тескерисинче кызга жини келип, Торада адам өлтүрбөгүлө деп эмес, еврейлерди гана өлтүрбөгүлө деп айтылган. Тескерисинче сен еврейликке татыктуу кыз эмес экенсиң, буну алып барып камап салгылашы деп адамдарына буйругун берет. Бул убакта каармандарыбыз буга чейин мерчемдегенде Израилдин аскерлери чогулган бөлүкчөгө барып, ал жерге кол салышып кире беришиндеги аскерлерди жок кыла башташат. Каармандарыбыз биринчи эле кире беришинде коргоо кызматын аткарган танканы ээлеп алышып, аны менен аткылап, дубалды теши атышат дагы ошол жактан кирип жөнөшөт. Бул убакта Симона катаал шарттагы түрмөдө камалып олтурган эле. Бир кезде анын жанына эки жоокер келип эле өздөрү менен алып жөнөштү. Анда Симона бара жатып, ал жердеги жаш балдардын дагы каарыган аялдардын дагы камалып олтургандыгын көрүп, палестиналыктар өз өлкөсүндө өздөрү жат болуп кордук көрүп жаткандыгын толугу менен түшүнөт. Көрсө Симонаны ал жерде башчылык кылган адамга алып барышыптыр. Анда Симона ал адамга кайрылып, мен Американын жаранымын, мени бул жерде кармаганга эч кандай укугуңар жок. Мен өз өлкөмө кетишим керек десе, жанагы адам жооп берип, сен эми өзүңдүн өлкөңдөсүң да. Сенин денеңде еврейлердин каны агып турат, демек биздин бир тууганыбызсың. Сенин чоң атаң Польшада немецтердин колунан кандай кордук көргөндүгүн билесиңби? Биз бул Израиль өлкөсүн куруш үчүн канчалык кыйынчылыктан өттүк десе, Симона ага жооп берип, эмне ошо Польшада еврейлерди барып палестиналыктар өлтүрдү беле? Же эмне Израиль өлкөсүн куруп алгандан кийин алсыздардын үстүнөн кордук көрсөткөнгө укук алдыңарбы? Арабтардын бардыгы эле Израиль өлкөсүн эркин өлкө деп таанышыптыр го. Силер болсо Кудайга жакпаган ишти улантып жатыпсыңар десе, жанагы адам кайрадан Симонага жини келип, аны өздөрү жака отура албагандыгын түшүнүп алып кеткилечи деп кайрадан эле жоокерлерине салып берет. Бул убакта атышып жаткан каармандарыбыз алдынан чыккандарды жок кылып, бөлүкчөнүн ичине тереңдеп кирип бара беришет. Биз буга чейин көргөн палестиналык мусулмандар камалган түрмө дагы ушул жерде жайгашыптыр. Ошондуктан 3 каарманыбыз 3 жакка бөлүнүшүп, Мемати түрмөнүн күзөтчүлөрүн өлтүрүп, темир артында олтурган мусулмандардын бардыгын чыгарып, Симонаны дагы бошотконго жетишет. Бул убакта Израиль жоокерлери ал жердин башчысы Авини куткаруунун аракетин көрүп жатышкан. Бирок болот алемдер алардын алдынан чыгып, жан сакчыларынын бардыгын өлтүрүп, Авини барымтага алат. Үчүнчүсү Абдуллай болсо бул убакта сыртта жайгашкан ар бир учактын алдына барып, баштыгындагы жарылуучу затты орнотуп, имараттын ичиндеги шериктеринин чыгуусун күтө баштаган. Бирок ошол замат эле Моше бен ал жерге көптөгөн жоокерлери менен келип калып, каармандарыбызды курчап калган кезде ал жерден качуунун башка жолун ойлоно башташат. Көрсө каармандарыбыз Авини пайдаланып Моше бенди өлтүрүүнү көздөшкөн экен. Бирок эми алардын алдында ал жерден тирүү чыгып кетиш тапшырмасы туруп калды. Ошондуктан Авини барымтага алган каармандарыбыз ага тапанчасын такашып, бизге тийсеңер Авини өлтүрөбүз деп жүрүп турган учак жака барышып, учакка олтурушат дагы Авини таштап эле өздөрү көтөрүлүп кетишет. Ошол замат Абдуллай жарылуучу заттарды ишке киргизип, айылына чөйрөдөгү учактардын бардыгы жарала баштап, жоокерлер учакта бара жаткан каармандарыбызды аткылаганга мүмкүнчүлүктөрү дагы болгон жок. Ал эле эмес, Ави жарылып жаткан учактардын жанында болгондуктан ошол жерде көз жумуп, Моше бендин жини катуу келип, мен буларды жердин түбүнөн болсо дагы табамын. Ар биринин көзүн тазалашыбыз керек деп жоокерлерине катуу тапшырма берди.
Ошентип эркиндикке чыккан Симона кайрадан үйлөрү талкаланган карапайым элге аралашып, бир аз эле убакытта ушундай кыйынчылыктарды көрүп чыдай албай калган Симона бул жердеги адамдардын дээрлик жарым кылымдан бери кордук көрүшүп, бирок сабырларын бекем кармап жеңилбей келе жаткандыгына таңыркайт. Бул убакта каармандарыбыз Моше Бен алардан өч алууга сөзсүз келет экендигин түшүнүп, жергиликтүүлөргө курал-жарактарды таратып даярданып жатышкан. Айткандай эле Моше Бен танкасын алдына салып алып жоокерлери менен биргеликте көптөгөн унаалар менен палестиналык мусулмандардын талкаланган үйлөрүн аралап келе жатыптыр. Бирок буга чейин айткандай каармандарыбыз мындай учурга даярданып коюшкан болчу. Ошондуктан Полот алимдар биринчи эле келе жаткан унаалардын бирин жардырып жиберет. Анда башкаларына бул нерсе белги болуп, Израиль жоокерлерин буктурмага алышып, куралы жоктор таш менен атышып, куралчандар мылтыктар менен атыша башташат. Бирок кандай болбосун Израиль жоокерлеринин курал жагынан артыкчылыгы бар эле. Ошондуктан алар ар кандай ыкмаларды колдонушу буга чейин таш менен уруп жаткандар качканга жетишишпей, танка менен дагы атып жибергендиктен арасынан көпчүлүгү көз жума башташат. Бирок тирүү калгандар чегинүүнү эч эле ойлонбой душмандарды биринин артынан бирин жок кылышып, ал жерге келген Израиль жоокерлеринин дагы саны азая баштады. Бул убакта колуна мылтык алып катуу согушуп жаткан Абдулла апасын өлтүрүп койгон жоокерди атып өлтүрүп, бирок өзүнө дагы ок тийип ошол жерде көз жумат. Жөөттөрдүн танкасы болсо такыр эле токтобой алды тарапты аткылап дагы деле келе жаткан. Анда мусулмандар бөтөлкөлөрдү өрттөшүп, танка жакка ыргытып аны күйгүзүп жиберип, ордунан жыла албай калган танканын башкаруучусун ошондо гана жок кылышты. Бир мезгилде эле учак менен келип калган жоокерлер аткылай башташып, бул убакта согуш талаасында калып кеткен Симона израилдиктердин кылып жаткан кылмышын өзүнүн жон тери менен сезет. Бир кезде Полат учакты алыстан байкап, аны дароо эле жардырып жиберет. Бирок бул убакта Моше Бен Полатты байкап, ал тарапка чургап, аны аткылай баштап, аракетине майнап чыкпай, тескерисинче каарманыбыз аткылаган октордун бири Моше Бенди жыгытат. Бирок Моше Бен толугу менен өлө элек болчу. Ошондуктан Полат тарапка чургап келе жаткан Симонаны барымтага алууга аракет кылып, бирок каарманыбыздын акыркы огу таамай тийип, Моше Бенди ошол жерде жок кылды. Эми каармандарыбыздын Палестинага келүү максаты ишке ашты окшойт. Достор, биз ушул жөөттөрдүн колунан кордук көрүп жаткан мусулман бир туугандарыбызга Полатка окшоп барып жардам бере албагандан кийин, жүрөгүбүздөн жардам берип эки нерсени аткаруу бардыгыбыздын колубуздан келет. Анын бири ар бир кылган дуабызда палестиналыктардын тынчтыгын Кудайдан сурап, жана бир туугандарыбызга душмандык кылып жаткан адамдар чыгарган буюм болбосун, тамак аш болбосун, аларды албай палестиналыктардын тынчтыгы үчүн бойкот жарыялайлы. Анда эмесе достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, өзүңүздөрдүн оюңуздарды сөзсүз калтырып, кийинки тасмага чейин көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, буга чейин айтылган сөздөр мага дагы сиздерге дагы эскертүү болсун. Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2019-жылы чыгып болгон окуядан алынган Даниэл сен айды көрдүңбү аттуу тасманы көрөбүз. Ислам өлкөсүн курабыз деген жанкештилердин согушу күчөп турган мезгилде карапайым элдин жашоосун сүрөткө тартам деп барган кабарчы жанкештилердин колуна түшөт. Анда эмесе болгон окуянын аягы кандай болуп бүткөн биргеликте көрөлү. Как ты посмела притащить иностранного фотографа без разрешения? Тасманын башталышы Дания өлкөсүнөн башталат. 23 жаштагы каарманыбыз Даниэл жеңил атлетика менен машыккандыктан чимирилип секирип өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп жаткан. Бирок бул жолу каарманыбыз үчүн мелдеш ийгиликтүү өткөн жок. Анткени ал секирип жерге түшкөн кезде бутун туура эмес коюп алып, оң буту ошол жерде сынып кетет. Ошол күндөн кийин Даниэл спорттон алыстап, эми спортко кайта албастыгын түшүнүп, башка иштер менен алек болууга аракет кылып, бирок спорт менен жүргөндүктөн эч кандай чоң окууга деле окубай, эч бир кесиптин ээси болбогондуктан кайсы жолго түшүшүн өзү дагы такыр билбей жаткан. Бирок Даниэл кичинекей кезинен эле фотоаппаратын көтөрүп алып, ар кайсы учурларды сүрөткө тартканды жакшы көрчү. Ошондуктан сүйгөнү Сегна менен сүйлөшүп олтуруп сүрөтчү болууну каалап жаткандыгын айтып, Сегна аны дароо эле колдоп, анда экөөбүз чогуу жашайлы деген сунушун айтат. Даниэлдин бул жагдайына бир тууган эжеси Анита эле жини келе берчү. Ал Даниэлди урушуп, сен эртераак жумушка орношпойсуңбу, ата энем сени дагы деле багып жүрө береби? Чоң эле жигит болдуң го десе, башкалары тескерисинче каарманыбызды колдоп, эми буйруса сабыр кылып турсак жолун таап кетер деп күч кубат гана беришет. Ошентип Даниэл сүйгөнү Сегна менен Копенгагенге көчүп кетип, экөө биргеликте жашап калышкан. Анда каарманыбыз жергиликтүү сүрөтчү кабарчылардын биринин жардамчысы болуп ишке орношуп, аны менен биргеликте иштей баштап, ал кабарчы менен чогуу Сомалинин борбор шаары Магадишке кетет. Ал убакта Сомалиде жарандык согуш катуу жүрүп жаткан болчу. Көрсө каарманыбызды жумушка алган сүрөтчү кабарчы ушундай учурларды сүрөткө тартып гезиттерге чыгарып турат экен. Анда ал дароо эле сүрөткө тартуусун баштап, Даниэлди дагы сүрөткө тарт деп буйругун берип, Даниэл эмнегедир согуштун кесепетин сүрөткө тарткысы келбей, ал жерде бактылуу болуп футбол ойноп жаткан жаш балдарды тарта баштайт. Анткени каарманыбызды ушундай согуш учурунда дагы балдардын бактылуу экендиги таң калтырбай койгон жок. Ошол күндөн кийин Даниэлге өзүнүн жумушу жагып, мындан кийин сүрөтчүлүк кесипти аркылаймын деп чечип, Сомалиден келген
келгенден кийин дароо эле Сирияга баргысы келе баштайт. Бирок бул тууралуу каарманыбызды жумушка алган башчысы билбейт дагы экен. Дэниел дем алыш учурунда гана барып келе калууну чечиптир. Бирок каарманыбыздын Сирияга барууга жол киреси жок болгондон ата-энесине келип унаасын сатууну чечип, атасы менен баалашып унаасынын эски болгондугуна карабай 12.000 кронго сатууга жетишет. Ошентип каарманыбыз тез эле Сириянын Баб эль-Салам шаарына жетип барды. Бул убакта Сирияда жарандык согуш катуу жүрүп жаткан болчу. Өз элин кыргынга учураткан Башар Асадка каршы ар кандай уюмдар көтөрүлүшкө чыгып, арасынан эң күчтүүсү ислам өлкөсүн курабыз деп ИГИЛ аты менен тааныла баштаган. Ошентип каарманыбыз Сириянын армиясынан атайын уруксат кагаз алып, ал жактагы тосуп алуучуларга жолугуп, каарманыбыздын тилинде сүйлөгөн Ая, жан сакчысы Нахиб жана айдоочусу Мухаммед менен таанышат. Анда Ая: мен сизди согуш жүрүп жаткан Алеппага алып бара алам десе, каарманыбыз: мага согуштун эч кандай кызыгы жок. Менин максатым согуш учурунда тынч жашап жаткан карапайым элдин жашоосун чагылдыруу. Ошондуктан Турциянын чек арасына жакын шаарга алып барыңыз, мен кечинде кайра Турцияга өтүп кетишим керек десе макул деп Азаз шаарына алып барат. Бирок ал жака деле согуш өз кулачын жая баштаган болчу. Кантседе тынч жашаган аймактар болгондуктан каарманыбыз адамдарды сүрөткө тартып, өз ишин баштаган кезде ал жердеги жергиликтүү адамдардын бири каарманыбызды байкап тургандыгын көрөбүз. Дэниел болсо эчтекени сезбей жумушун улантып, аны күзөтүп жүргөндөр менен ар тарапка барып, ар кандай жагдайларды сүрөткө тарта баштаган кезде алардын жанына бир бейтааныш унаа келет. Унаадан бейтааныш адамдар түшүп эле кыйкырынып: силер бул жакта эмне кылып жүрөсүңөр? Сүрөткө тартканга кимден уруксат алдыңар? Кана мылтыгыңды берчи деп эле жан сакчы Нахибдин мылтыгын алып өзүн болсо колап жиберет. Жанагы адамдар Аянын түшүндүрүп жаткандыгына карабай эле каарманыбыз экөөнү унаасына жүктөп эле алып жөнөштү. Анда Ая аларга түшүндүрүп: биз Сириянын армиясынан уруксат алганбыз. Уруксат кагазыбыз бар десе, жанагы адамдар жини келип: Сириянын армиясы бул жерди башкара албайт. Бул аймактар армиянын кол астында эмес деп каармандарыбызды жулкулдатып эле үйлөрдүн бирин алып кирип кетишет. Биз ушул жерде бул адамдардын эмне үчүн мындай кылып жаткандыгын түшүнөбүз. Ал учурда мамлекетте согуш башталуусуна себеп болгон өлкө башчысы Башар Асадка Америка жардам берчү. Ошондуктан Америка калп эле кээ бир адамдарды кабарчылардай көрсөтүп, жанкечтилердин унааларына белги берүүчү аппараттарды орнотуп коюшчу экен эле. Анда бул адамдар дагы Дэниелди ошондой тыңчылардын бири деп өздөрү менен кошо алып жөнөшөптүр. Ошентип Аянын эч кандай алы жетпей, каарманыбыз бир заматта эле туткунга түшүп Алеппо шаарына алып келинет. Ал жердегилер каарманыбыз тууралуу буга чейин эле изилдеп коюшуптур. Ошондуктан ага жоокерлердин арасында түшкөн сүрөттү көрсөтүп: демек сен ЦРУнун тыңчысы экенсиң. Кана бизге чындыкты айтып берчи деп кыймылдай албай турган абалда жаткырып алып тапанына чубук менен чапкылай башташат. Говори, что ты знаешь. Говори. Анда Дэниел түшүндүрүп: мен жеңил атлетика менен машыгат элем, болгону жоокерлердин алдында көргөзмө уюштурганбыз. Менин жоокерлерге эч кандай тиешем жок, болгону гимнастмын деп кээ бир өзүнүн ыкмаларын көрсөтүп, чимирилип секирсе дагы ага ишенбей эле сабай беришет. Ошентип бул окуялардын башталганына 5 күн өтүп, Дэниелдин такыр эле кабар чыкпай калат. Ошол мезгилде эле кадр алмашып, биз Турция менен Сириянын чек арасындагы Артур деген адамды көрөбүз. Бул адам Сирияда туткунга түшүп калган чет өлкөлүк адамдарды чыгаруучу адамдардын бири болчу. Ал бул жолу америкалык Джеймс Фолли деген кабарчыны чыгаруунун аракетин көрүп, Сирияда жашаган жөнөкөй жарандар менен байланышка чыгып, аларга акча берип ар кандай маалыматтарды чогултуп жүргөн. Бир мезгилде эле Артурга коңгуроо келет, көрсө Дэниелдин апасы Сюсана коңгуроо кылып жатыптыр. Алар 5 күндөн бери баласы жок болуп жаткандыктан кабатыр алышып, анын эмне болгондугун билишпей, Артур тууралуу маалымат табышып, ага коңгуроо кылууну чечишиптир. Анда Артур каармандарыбыздын ата-энесине жолугуп, алардын жагдайын угуп, демек Дэниелди уурдап кетишкен, бирок бул тууралуу эч ким билбеши керек. Анткени ал жанкечтилер өздөрүн ыйык согушту жүргүзүп жатабыз деп ойлошот. Бирок чындыгында барымтага алынган адам үчүн акча сурашып толук ыктымал. Анда мен биринчи Сириядагы байланыштарым аркылуу Дэниел жөнүндө маалымат издейин. Сиздер менден кабар күтүп туруңуздар жана бул тууралуу эч кимге айтпаңыздар деп дагы бир жолу эскертет. Бул убакта Дэниелдин колун эки тарапка жанкечтилер байлап салган экен. Бир кезде жанкечтилердин балдарынын бири каарманыбызга катуу боороруп, ага тамак аш алып келип берип, тамакты өз алдынча жей албай жаткандыктан колунун бир тарабын байланып турган жерден кесип дагы коет. Анда Дэниел алдында турган тамакты жегенден кийин дароо эле колунун экинчи тарабын чечүүнүн аракетин көрө баштайт. Бир кезде каарманыбыз колу байланып турган жипти чечкенге жетишип, ал жерден качып кетүүнүн аракетин көрүп, азан айтылып жаткан үндөрдү пайдаланып терезени ачып, ал жердеги зымдорду дагы ачып алат. Терезе бийиктикте жайгашкандыгына карабай арткага жол жок экендигин түшүнгөн каарманыбыз бутунун ооругандыгына карабай секирип, аксаган бойдон чуркап артын карабай эле кете берди. Дэниел бир канча убакыт өткөндөн кийин гана ал жерде топтоп эле ойноп жүргөн балдарды көрөт. Анда каарманыбыз ошолор тарапка барып, мага жардам бергилечи деп суранып, ал жердеги чоңдор Дэниелдин сөзүн түшүнбөгөндүгү менен үй жагына алып кирип, бети колун жуудуруп, анан дагы кийим кече берип, тамак ашка олтургузушат. Бирок ал адамдар Дэниелге жардам бергендин ордунда тескерисинче Дэниелди барымта калган адамдарды чакырып коюшуптур. Спасибо, братья. Аллах вас наградит.
Бул убакта ата энесинин үйүнө келген Анита атасы менен апасынын өзүн аябай эле башкача алып жүргөндүгүн байкап, мен силерге такыр эле түшүнбөй калдым, деги эмне болду? Башкача эле болуп жатасыңар го десе, апасы бир маалда эле көзүнөн жашын токтото албай ыйлай баштайт. Сусана ошондо гана кызы Анитага Дэниел жөнүндө толугу менен айтып берди. Биз бул тууралуу эч кимге айтпашыбыз керек экен, анткени Даниянын элчилиги дагы тартип сакчылар дагы эчтеке кыла алышпайт экен. Ошондуктан биз Артур деген адамды жалдадык деген маалыматты беришип, биз ошол замат эле Артурду көрө баштайбыз. Ал бул убакта Турциянын Килис аймагында жүргөн. Бул аймак Сирия менен чек аралаш шаар болчу. Көрсө Артур Дэниел жөнүндө маалымат чогултуп аяга жолукканы келиптир. Бул убакта көзү көгөрүп жанкечилерден араң эле кутулуп чыккан Ая Дэниел тууралуу маалымат берип, мен бул нерсени такыр каалабадым эле, досум Айман экөөбүз Дэниелди алып чыкканга аракет кылдык, бирок колубуздан келбеди. Алар бизди дагы уртук-мук алып, биз ал жактан араң эле качтык. Сирия толугу менен эле жанкечилердин колуна өтөйүн деп калды окшойт. Мен алардын ким экенин дагы билбеймин. Өздөрү маджахетпиз деп гана аташты. Бирөөсүнүн гана атын угуп алдым, аны Абу Суфейб деп жатышты. Башка маалыматым жок деп Артурга болгонун төкпөй чачпай айтып берет. Бул убакта туткунга түшкөн каарманыбыздын жашоосу уланып, аны күндөн күнгө кыйнай беришкендиктен кыйноого чыдабай, ооба мен ЦРУнун тыңчысымын деп мойнуна алыптыр. Ошондуктан аны Сириянын Ракка аймагына жеткирип башка туткундар менен камап коюшат. Бул убакта Дэниелдин барымтада олтурганда көп убакыт болгондуктан ал кыйла эле алдан тайып калган болчу. Бир кезде каарманыбыздын жанына ага окшоп кабарчы болуп келип, бирок туткунга түшүп калган франциялык Жереми келип танышып, ага жардамын бергенге аракет кылып, сенин денеңдин көп жеринде жаракат бар экен, өзүңдү абайлагының. Жерге жатпай жылуураак жат деп өзүнүн төшөгүн дагы бир Луи деген кабарчы алып келип берет. Көрсө Луи дагы Франциядан келген кабарчылардын бири экен. Бул убакта Артур өзүнүн аракетин улантып Сирияга өтүп, буга чейин Аядан алган маалымат боюнча Абу Сухейбке жолугат. Көрсө бул Абу Сухейб Сириядагы башаламандыкка катышкан кылмыштуу топторунун биринин башчысы экен. Абу Сухейб эли кандай кыйналып жаткандыгына карабай өзү Range Rover унаасына олтуруп, анан дагы iPhone көтөрүп алыптыр. Динибизде кошунаң ачка жүрсө сенин ток жүргөнүң туура келбейт деп айтылат эле. Анан ушул адамдар ислам өлкөсүн курабыз деп аракет кылып жүрөбүз деген сөзүнө кантип ишенесиң? Кандай болбосун Артур ал адам убактысын бөлүп жолуккандыгы үчүн ыраазычылыгын билдирип, менин максатым Дэниелди бошотуш, аны адашып эле кармап алышыптыр. Сиздин бул тууралуу маалыматыңыз барбы десе, Абу Суфейн ооба деп жооп берип, аны жакында өлүм жазасына тартышат экен. Ал өзүн ЦРУга тиешем бар деп мойнуна алыптыр го. Эгер аны бошоткуң келсе, мен айткан сумманы алып келишиң керек. 700 000 евро деп оозу мурду кыйшайбай өтө чоң суммадагы акчаны айтат. Биз ушул жерде бул кылмышкерлердин түпкүрдөгү максаты жөн гана акча экендигин түшүнсөк болот. Артур мындан соң Данияга келип каарманыбыздын үй бүлөсү Абу Суфяндын талаптары тууралуу айтып, муну уккан Дэниелдин атасы менен апасы сумманын өтө чоңдугуна ооздору ачылат. Анткени алар жөн гана карапайым үй бүлөдөн болчу. Бул сумманы табыш аларга дээрлик мүмкүн эмес эле. Анда Артур жолугушуудан кийин мен биринчи Абу Суфяндан Дэниелдин тирүү экендиги тууралуу далил алайын. Андан ары көрө жатарбыз. Сиздер азырынча ойлонуңуздар деп каарманыбыздын ата энесин ойго салып кетет. Бул убакта каарманыбыздын түрмөдөгү жашоосу уланып жаткан. Көрсө ал жерде ар кайсы өлкөдөн келген кабарчылар, дарыгерлер жана жөн гана элге жардам көрсөтөбүз деп келгендер камалып олтурушуптур. Эң кызыгы алардын арасында Александр деген Косоводон келген мусулман дагы бар экен. Бир мезгилде эле камактагылар уктап жатса, түрмөнүн күзөтчүлөрү келип арасындагы бирөөсүн өлтүрө чаап, Дэниелди сыртка сүйрөп алып чыгышып эле башка кийимдерди кийгизип, сүрөткө тартышат дагы, сен атаңа саткан унаанын сүрөтү кандай эле деп эле сурай башташат. Анда каарманыбыз унаанын түсү жашыл болчу деген жообун берди. Көрсө бул сүрөт менен суроонун жообу каарманыбыздын ата энесине анын тирүү экендиги тууралуу далил экен эле. Анда ата энеси Дэниелдин арыктап сөөгүлө калган сүрөтүн көрүп апасы ыйлай баштап, бул тууралуу мамлекеттик кызматкерлер дагы билишип, биргеликте олтуруп алышып сүйлөшө башташат. Анда каармандарыбыз болгон акчасын чогултуп, үйүн дагы банкка коюп, ал жактан насыя алышып, туугандарынан акча алышып, акыр аягы болгону 250 000 доллар чогултушкан болот. Анда Артур биз аларга сураган акчасын бербесек, алар Дэниелди өлтүрүп коюшу толук ыктымал. Азыр Сирияда абал туруктуу эмес, күн сайын өзгөрүп жатат. Абу Сухейбдин сунушу биз үчүн өтө чоң мүмкүнчүлүк, акча толугу менен чогулгучаңды күтөлү. Менин сунушум ушундай десе, каарманыбыздын ата энеси болбой эле 250 000 деле өтө чоң акча го. Ушул сумманы сунуштай берели деп Артурду көндүрүшөт. Бирок чындап эле Артур айткандай бул сумма жанкечтилердин катуу ачуусун келтирет. Алар сунушту уккандан кийин Дэниелди алып чыгышат дагы, сенин өмүрүң эчтекеге татыктуу эмес турбайбы? Бирок биз сени өлтүрбөйбүз, анткени сен өлүмгө дагы татыктуу эмессиң. Анда эмесе өз азабыңды өзүң тарт деп ал жерде өлүп жаткан адамдын жанына келип колу менен асып салышат. Анда буту жерге араң тийип тийбей турган каарманыбыз эмне кылышын билбей жанындагы бир бийик столду көрүп, буту менен ага жетип столду өзү жакка тартат дагы столдун үстүнө чыгып алат. Көрсө Дэниел колу байланып турган чынжыр менен өзүн өзү асып алууну чечиптир. Ал көп ойлонбой эле мойнуна чынжырды ороду дагы столдон секирип жиберди. Помогите, быстро!
Бирок күзөтчүлөр аны тирүү алып калышып, эми каарманыбыздын ата-энесине жаңы талап жөнөтүшөт. Көрсө 250 000 сунуштагандыгы үчүн катуу жеңилип, эми 2 миллион доллар бересиңер. Жана биздин талабыбыз тууралуу эч ким билбесин, кабарчыларга жеткире көрбөгүлө. Болбосо балаңар өлөт деп кат жазып жиберишкен болот. Анда каарманыбыздын тирүү калышынан түңүлө баштаган ата-энеси эмне кылышын деле билбей калды. Анткени Дания өлкөсү биз жанкечтилер менен байланышка барбайбыз деп каармандарыбызга жардам көрсөтпөй, алар акчаны элден чогулталы десе, маалыматты сыртка дагы чыгарбаш керек болчу. Бирок Даниэлдин эжеси Анита Артурга кайрылып, бизге убакыт утуп бериңиз. Мен жашыруум болсо дагы акчалууларга кайрылып бул сумманы сөзсүз чогултамын. Энимди куткарышым керек деп Артурду көндүрүп, Артур адамдарына байланышка чыгып, Абу Сухейфке айтканын Даниэлдин тирүү экендиги тууралуу видео тасма жөнөтсүн. Кыскасы убакытты чоюшубуз керек деп адамдарына жагдайды түшүндүрөт. Бул убакта кайрадан түрмөдө жаткан каарманыбыз терезеден карап турса, ал жерге дагы туткундарды алып келе баштагандыгын көрөт. Туткундардын бири өзүнүн аты Джеймс Фоли деген мезгилде күзөтчү аны дароо эле сабай баштады. Биз буга чейин билгендей, Артур Сириядан так эле ушул Джеймс Фоли деген Америкадан келген кабарчыны издеп жүргөн болчу. Эң кызыгы, бул Джеймс Фоли өзү мусулман динин кабыл алып шахада келтиргендигине карабай, жанкечтилер аны дагы барымта калышып, Америкадан акча талап кылып жатышыптыр. Бирок бул Джеймс Фоли канчалык кыйынчылыкка учурабасын, жакшылыктан үмүт үзбөгөн неме. Ал эртеси күнү чогуу камалгандардын бардыгы менен таанышып, алар менен жакшы маанайда сүйлөшүп, кана кимиңер мен менен шахмат ойной аласыңар деп эле оюнга тарта баштайт. Ошол мезгилде күзөтчүлөр кайрадан кирип эле камалып олтургандардын арасынан испаниялык алып чыгып, сенин өлкөң сага акча төлөптүр, демек сен эркинсиң деп эле алып чыгып кетишет. Бир кезде Джеймс Фоли күзөтчүлөргө кайрылып, силер бизге тамак аш, дары дармек бербейсиңерби? Биз силерге тирүү керек болсок тамакка тойгузушуңар керек да, өлүп калсак силерге ким акча төлөп бермек эле? Биз жаракат алган жерлерибизди даарылашыбыз керек десе, муну уккан күзөтчү мен сени азыр тойгузам деп эле сабай баштайт. Ошол мезгилде эле Даниэл эшектей секирип, күзөтчүлөрдү алаксытып эле кыйкыра баштайт. Көрсө аны буга чейин күзөтчүлөр коркутуп, эгер сен өлгүң келбесе эшектей секирип кыйкырып тургунуң деп шылдыңдашкан экен. Ошондуктан ал башкалардын келтекчеп жаткандыгын көрүп, күзөтчүлөрдү токтотоюн деп кыйкыра баштаптыр. Бирок күзөтчүлөр чыгып кеткенден кийин ал жердеги олтургандар каарманыбызга кайрылып, сен бул нерсеңди кайталабачы. Булардын алдында мынчалык төмөн түшкөнүң туура эмес да. Жок дегенде эшектин өзүн туурабай бир аз болсо дагы окшош эмесирээк кылып кыйкырчы деп бардыгы күлкүгө батат. Ошентип көптөн бери биринчи жолу каарманыбыз бир аз болсо дагы жылмайт окшойт. Если бы мы не приехали сюда, как бы мир узнал, что творится? Ошентип каарманыбыздын үй бүлөсү акча топтоо ишин башташкан. 2 миллион доллар алардын акчасында 15 миллион крон болгондуктан бул сумманы топтой алышына эч кимиси ишенбей, эгер жараткан кааласа 2 миллион доллар эмес 6 миллион топтолушун дагы билишкен жок да. Кандай болбосун Анита ал жерге келгендерге кабар берип, биз официалдуу түрдө акча топтой албайбыз. Ошондуктан буга чейин Даниэл тарткан сүрөттөрдү сатабыз. Бул ишибиз мыйзамдуу десе, ал жерге келгендердин бардыгы жардам көрсөтүүгө даяр экендигин билдиришет. Ошентип каармандарыбыз көп өтпөй эле 3 миллион кронго чейин чогулта алышты. Бул убакта Артурдун адамы Маджиттин бети жабылып, аны атайын унаа менен алып барышып, Даниэлди алып чыгышып, анын тирүү экендигине далил болуш үчүн атайын видео тартып келет. Ал видеону Артур каарманыбыздын атасы менен апасына жөнөтүп, алар үй бүлөсү менен чогуу олтуруп алышып көрүшүп, Даниэлдин кыйноого учураган денесин көрүшүп, көздөрүнүн жаштарын токтото алышкан жок. Бирок бул нерсе аларга күч-кубат берип, Даниэлдин тирүү калуусуна ишеним пайда болуп, дагы керектүү сумманы топтойбуз деп акча чогултуусун уланта беришет. Бирок каарманыбыздын сүйгөнү Даниэлдин тирүү калуусуна ишенбей күрөшүн токтотуп койгон болчу. Анткени ал башына түшкөн түйшүккө алсыздык кылып аны көтөрө албады окшойт. Артур болсо бул убакта ар кайсы тааныштары менен байланышка чыгып, каарманыбыздын кайда жайгашканын билүүгө аракет кылып, ал жерге көзү таңылып барып келген Маджид дагы билген маалыматын берүүгө аракет кылат. Анткени Маджид бир кезде өзү ошол тарапта жашачу. Көзү таңылып барса дагы бара жатып имамдын азанын угуп, анын үнүн таанып калыптыр. Бул убакта камалып олтургандардын саны азайып, мамлекети акча төлөп бергендерди биринин артынан бирин чыгара беришет. Антверпен, Бельгия. Артур бул убакта Бельгиянын Антверпен аймагындагы түрмөгө келген болчу. Көрсө Артурга ал жерде камалып олтурган сириялык жаран жөнүндө маалымат жетип, камалган адам бир кезде ИГИЛдин курамында жүргөндүгү билинет. Ошондуктан Артур атайын барып, андан бир аз болсо дагы маалымат алууну чечиптир. Биз ушул жерде бул камалып олтурган адам Даниэл сүрөткө тартып жүргөндө аны байкап калып, атайын адамдарын чакырып келген Аюп экендигин тааныйбыз. Көрсө ал ИГИЛдин курамына киргенден кийин аны адам өлтүргөнгө үйрөтүшүп, сен динсиздерди аябай өлтүрүшүң керек деп машыктыра башташат. Бирок Аюп бул нерсеге чыдай албай Сириядан качып чыгып кетиптир. Анда Аюп Артурга Даниэлдин кайда экендиги тууралуу толугу менен айтып берип, ал эле эмес Джеймс Фоли дагы Даниэлдин жанында экендигин билгендигин айтат. Анда Артурдун көктөн издегени жерден табылды окшойт. Анткени ал өтө көп убакыттан бери Джеймс Фолини издеп, бирок такыр эле таба албай жаткан. Ошондуктан ал түрмөдөн чыгып эле дароо америкалыктарга байланышка чыгып, Джеймс Фолинин жайгашкан жерин айтып, маалыматты алган америкалыктар дароо эле ошол тарапка учактарын жөнөтүшөт. На выход! Живо! Живо! Вперед! Топай!
Бир мезгилде жанкечтилер келип каармандарыбызды сүйрөп алып чыгып эле унаага салып бир жака качып жөнөшөт. Көрсө учак менен келген америкалык жоокерлер каармандарыбыз жайгашкан жерди аткылай башташкан экен. Өкүнүчтүүсү жанкечтилер камакта олтургандарды башка жака алып качканга жетишишип, куткарганы келгендер ал жерден эч кимди табышпай, бирок каармандарыбыздан калган издерди табышат. Бул убакта Алеппонун башка жагына качып кеткен жанкечтилер камактагыларга жини келип, силердин өлкөңөр биздин мусулман бир туугандарыбызды кыйнап жатышат. Айрыкча Америкадагы Гуантанамо түрмөсүндө канчалаган мусулмандар корголушту. Мен дагы силерге так эле ошондой мамиле кыламын деп бардыгына бирдей кийимдерди кийгизе башташат. Бир мезгилде туткундарды унаага салып алып көздөрүн таңып, андан ары алып жөнөп, айдоо талаасына алып бараттагы атайын казылган чуңкурга Алексейди түшүрүп, анын өлкөсү болгон Косоводон эч кандай маалымат келбегендиктен башкалардын көзүнчө тапанча менен атып өлтүрүп салышат. Бирок биз ушул жерде бул жанкечтилер деле адам өлтүрүүнү каалабай айла жоктон эле кылып жаткандыгын түшүнөбүз. Анткени тапанчасын алган адам калтырап, титиреп, аткысы келбей араң эле колу барат. Мындан соң Дэниелди ошол чуңкурга алып түшө башташты. Анда Дэниел жүрөгү түшүп, эми чындап ажалым келди окшойт деп ойлонуп, бирок анын колуна кагаз карматып тасмага түшүрүп алууну чечишиптир. Ошентип жанкечтилер ал жердеги болгон окуянын бардыгын видео тасмага түшүрүп алышып Артурга жөнөтүп, Дэниелди куткарууга 2 эле күн убактыңар бар, 2 күндөн кийин акчаны которбосоңор Дэниел өлөт. Аракетиңерди көргүлө деген акыркы талабын коюшкан болот. Анда Артур каарманыбыздын үй бүлөсүнө видеону жөнөтсөм алардын жүрөгү такыр эле жарылып кетпесин деп жөн гана сүрөттү жөнөтүп, анан дагы 2 күн эле убакыт калгандыгын айтат. Бирок бул убакта үй бүлө 10 миллион крон чогултуп, дагы 5 миллиону калган болчу. Аларга 2 күндө дагы 5 миллионду чогултуш дээрлик мүмкүн эместей көрүнүп, үмүттөрү үзүлө баштап, Дэниелдин апасы бир кезде тааныштарынын бирин эстеп, акыркы үмүтү менен ошол адамга барат. Бул адамдын аты Хеннинг Мия деген классташынын күйөөсү болчу. Ал адам өтө бай болгондуктан Сюзанна буга чейин эле аны менен байланышка чыкканга аракет кылып, бирок такыр эле байланыша албай, акыры аны аңдып жүрүп түздөн түз жолугушууга мүмкүнчүлүк алат. Бирок ал адам Сюзаннанын сөзүн толугу менен уккандыгы менен мен сизге эч кандай жардам бере албаймын. Балаңыздын мындай абалга түшүп калышы мени дагы өкүндүрөт деп жолугушуудан кетет. Бирок жараткандын каалоосу такыр эле башкача болчу. Анткени каармандарыбыз эртең менен ойгонсо жанагы Хеннинг деген адам толук сумманы каармандарыбыздын эсебине которуп жибериптир. Эми аларда 15 миллион крон толугу менен топтолуп, бул 2 миллион долларга жетмек. Анда башкалар бул акчаларды кимдер которгондугун түшүнбөй жатса, Сюзанна дароо эле Хеннингди эстеп ичинен жүрөгү жылыды. Ишак, ты едешь домой. Ошентип бир кезде жанкечтилер Дэниелге келип, сен эми үйүңө кетесиң деген маалыматты беришет. Анда уккан кулагына ишин албаган каарманыбыз бир жагынан үйүнө кеткиси келип шашылып, экинчи жагынан аны менен чогуу жүргөндөр бир туугандай болуп калгандыктан алар менен коштошо албай жатты. Айрыкча каарманыбыз Джеймс Фолли менен аябай эле жакын болуп калган эле. Ошондуктан экөө бири-бирине жылуу сөздөрүн айтып коштошушуп, каарманыбыз Джеймстин үй бүлөсүнө салам айтып барамын деп убадасын берет. Бир мезгилде Дэниелди ал Сирияга кирген чыгарага таштап кетишип, ал жерде каарманыбызды Артур тосуп алып дароо эле эжеси Анитага алып барат. Анда тынчтык жашоодо мамилеси жакшы болбой жүргөн Анита эжесин каарманыбыз көргөнүндө катуу кубанып, бөлмөдөгү кеңири турган тамак ашты көрүп, буга чейин Кудайдын берип жаткан неаматын баалабай жүргөндүгүн эми түшүнөт. Кандай болбосун Дэниел ал жерден курсагын тойгозуп алып дароо эле Данияга учуп кетишет. Анда көптөн күткөн каарманыбыздын үй бүлөсү аны өтө чоң кубаныч менен күтүп алышып, аэропорттон учактан түшкөндө дароо эле кучакташат. Ошентип Дэниелдин үй бүлөсү менен бактылуулукта кайрадан жашоосу уланып, ал күн сайын Сирияда эмне жаңылык болуп жаткандыгын байкап турчу. Бир күнү ага Артур коңгуроо кылып, биз Джеймс Фоллини дагы деле издеп жатканбыз. Сен анын жүзүн көрүп жакшы тааныйсың го, ошондуктан азыр интернетке бир тасма чыгыптыр. Ошону көрүп Джеймспи же Джеймс эмеспи бизге аныктап берчи деп суранат. Анда каарманыбыз Артур айткан видео тасманы көрүп баштаса, жанкечтилер Джеймс Фоллини тизелей чөктүрүп, бул биздин Америкага болгон саламыбыз деп Джеймсти союп салышыптыр. Муну көргөн каарманыбыз чыдай албай жерге жатып алып ыйлап жиберди. Каарманыбыз мындан соң Америкага барып Джеймс Фоллинин үй бүлөсүнө жолугуп, ага убада бергендей үй бүлөсүнө салам айтып, анан дагы Джеймсти эскерүү кечесинде сүйлөп жаткан жерден тасма аягына чыгат. Тасманын аягында берилген маалымат боюнча Дэниел Сирияда 398 күн барымтада болуптур. Бул согуштун кесепетинен жалпы эсепте 400 миңден ашык адам өлүп, 12 миллиондой адам өлкөдөн качып чыгууга туура келген. Анан дагы чет өлкөдөн барган 100дөн ашык кабарчылар көз жумушуп, барымтага алынгандардын арасынан эң акыркы болуп Дэниел гана тирүү чыгыптыр. Калган 7 тууралуу өлдү деген маалымат келип, экөө болсо дагы деле дайынсыз экен. Дэниел болсо азыркы учурга чейин сүрөтчүлүк кесипти аркалап сүйгөнү Сегнага үйлөнүп, экөө балалуу болуп бактылуу өмүр сүрүп жаткан кези. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, үй бүлөбүздө жана өлкөбүздө ар дайым гана тынчтык болсун.
Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн катталуучуларыбыздын биринин суранычы менен көрүүчүлөрдүн көпчүлүгүнүн мактоосуна татыган падышалык беттеш аттуу тасманы көрөбүз. 42 окуучу белгисиз аралга түшүп тирүү калган ондогон адамдар жумушун жоготуп, мамлекет өз элин бага албай тартипсиздик башталып башкаруудагы кыйындай баштайт. Бул жагдай окуучуларга чейин жетип, окуучулардын арасында дагы тартипсиздик көбөйүп, 800 миңге жакын окуучу мектепти таштап, жаштардын арасынан акылсыздар көбөйө баштаганда мамлекет жаңы мыйзам ойлоп табат. Ал мыйзамды падышалар беттеши деп коюшкан эле. Биз ошондой күндөрдүн биринде окуу жылы аяктап 9 класстын окуучулары автобуста келе жаткандыгын көрөбүз. Алар эс алууга чыккандыктан жыргап, куунап автобуста олтурган класс жетекчисин тамашага салышып, бири-бирине белектерди беришип эч кандай кайгысы жок келе жатышкан. Бир мезгилде эле автобус туннелге киргенден кийин анда олтурган окуучулардын бардыгы уйкуга кеткендигин көрөбүз. Анда арасынан Нанахара деген окуучу ойгонуп кетип, башкалардын башкача абалда уктап жаткандыгын көрүп, эчтекени түшүнбөй жатса эле бет кап кийинген аял келип Нанахараны дагы уктата чабат. Мындан соң окуучулардын макул болбогондуктан аны өлтүрүүгө туура келди деп анын өлүгүн көрсөтөт. Ошондо гана окуучулар болуп жаткан окуя чындап эле экендигин түшүнүп, андан соң Китано аларга сыналга көңүл бургула деп айтат. Анда сыналгыдагы кыз оюндун шартын түшүндүрүп бере баштады. Ал каармандарыбыздын бардыгын куттуктап, бир жылда бир эле класс тандалып алынат. Демек силер тандалып алынгансыңар, силерди куттуктаймын. Саныңар 42 адам, бардыгыңар бир аралга барасыңар. Ал 10 чакырымдык аралдын ичинде 3 күн болосуңар деп жатса, каармандарыбыздын арасынан бир кыз сүйлөй баштаган кезде, Китано бычагын ыргытып анын маңдайына сай өлтүрөлү. Мен сени сүйлөбө дедим го деп эле кызы чуу боло баштайт. Муну көргөн келген жоокерлер такыр эле каармандарыбызды имараттан чыгарышпай, мылтыктары менен аткылашып кайрадан эле бардыгын ордуна жайгарышат. Анда Китано жини келип үнүңөрдү чыгарбай сыналгыдагы берүүнү аягына чейин көргүлө деп эскертип, бир кезде кыз сөзүн улантып, силерге 3 күн убакыт берилет. 3 күндүн ичинде жеңүүчү болуп чыгышыңар керек, болбосо бардыгыңар өлөсүңөр. Мойнуңардагы тагылып турган аппаратка белги жибере турган болсо жарылып кетет. Аны чечүүнүн жолу жок ага. Бир кезде сыналгыдагы кыз кайрадан эле сөзүн улантып, ар бириңерге баштык берилет. Ал баштыктын ичинде суу, нан, аралдын картасы жана кол чырак бар. Анан дагы ар баштыкта ар кандай куралдар бар, бирок аны силер билбейсиңер. Берилген баштыктын ичинде эмне болсо ошого ээ болосуңар. Кана эми бардыгыңарга ийгилик каалайбыз десе, окуучулардын арасынан бири туруп, менде суроо бар деп кайрылып, эмнеге биздин класс тандалды десе, Китано чүчү кулактан силерге туура келди деген жообун берет. Анда бул ишти кылуу максатыңар эмне десе, Китано кайра жооп берип, бардыгына өзүңөр күнөөлүүсүңөр. Чоңдорду шылдыңдап мугалимдерди каалагандай тамашага салат элеңер. Мына эми өз тагдырыңар өзүңөрдө деп ар биринин атын айтып, аларга баштыктарды беришип, эми жөнөсүңөр болот деп бөлмөдөн чыгара башташат. Анда кээ бирлери баштыгын алып кетишсе, кээ бири баштыкты албай дагы коюп жатасы бар бала жаасын башка бирөөгө алдырып жиберип, өзүнүн жаасынан өзү өлөт. Ошентип 2 адам дагы өлүп, жалпы 42 адамдын ичинен 38и гана калды. Качып кеткен Нанахара менен Норико далдоо жерге барып алып, Нориконун колу жаракат алгандыктан аны дарылоого аракет кылышып, Нанахара баштыгын ачса, ал жерде табактын капкагы бар экен. Көрсө Нанахарага тийген курал капкак экен эле. Биз ушул жерде Норико классташы Нанахараны көптөн бери жакшы көрүп жүргөндүгүн түшүнөбүз. Бул убакта жанагы бейтаныш балдардын бири Кирияманы топтолгон окуучулар кармап алышып, алардын баштыктарынан мылтык жана тапанча чыккандыктан аны кайра коркутуп, биз сени тааныбайбыз, демек сен Китано менен биргеликтесиң. Бул жерден чыгуунун жолу кандай, кана батыраак айтканың десе, Кирияма алардын мылтыгы менен өздөрүн оңой эле өлтүрүп коет. Андан соң ал өлгөндөрдүн мылтыгындагы, тапанчасында, жадагасы жарылуучу затында калып, андан нары жөнөйт. Ошентип тез эле 5 адам өлүп, 38 адамдын ичинен 33 калды. Окуучулардын арасынан буга чейин баштыкты албай койгондору дагы бар эле. Алар дароо эле аралдын жээгиндеги деңизге түшө турган жаарга келишип, биз бул оюнга катышкыбыз келбейт деп жанагы жерден секирип өздөрүн өздөрү өлтүрүп алышат. Ал эле эмес, кээ бирлери өздөрүн өздөрү асып өлтүрүп, бирок сыртынан назик көрүнгөн кыздардын ичинен мыкаачылары дагы жок эмес экен. Алардын бири Мицука жанындагы кыздарга жакшы сүйлөмүш болуп, ага түшкөн курал орок болгондуктан кыздардын бирин союп салат. Ошентип түн окун бүтүп, таңкы саат 6-да Китано үн чыгаруучу аппарат менен сүйлөй баштайт. Биринчи түн бардыгыңар үчүн ийгиликтүү өттү окшойт, анткени көпчүлүгү өлдү. Мен алардын атын атап өтөйүн деп аттарын айтып, андан соң тирүү калгандарды куттуктап, аракетиңерди уланткыла деп, анан дагы аралдын кээ бир бөлүктөрүндө жүрбөгүлө деп айтат. Анткени тартип боюнча аралдын кээ бир бөлүктөрүндө, кээ бир сааттарда жүрбөш керек эле. Сөздөрдү уккан Нанахара менен Норико жүрбөш керек болгон аймакта болгондуктан башка жака жөнөшөт. Бир кезде эле алардын алдынан балдардын бири чыгып, каармандарыбызга кол сала баштап, Нанахара андан коргонууга аракет кылып жатып, жанагы кол салган баланын өзүнүн балтасы өзүнүн башына сайылып калат. Ошол мезгилде көз айнекчен бала келип, каармандарыбызды тапанчасы менен аткылай баштады. Бирок ал буга чейин колуна курал кармай албагандыктан жанындагыларга дагы тийгизе албай, ошол заматта эле алардын жанына жанагы бейтаныш балдардын бири Кавада келип, тапанчачан баланы өлтүрөт. Ал дароо тапанчаны алат дагы Нанахара менен Нориконун эч кандай куралы жок экендигин түшүнүп, аларды эмнегедир өлтүргөн жок. Ошол заматта эле алыстан 2 кыз үн чыгаруучу
чогултуучу аппарат менен кыйкыра баштайт. Алар бардыгына жар салып бири-бириңерди эмнеге өлтүрүп жатасыңар, андан көрө чогулбайлыбы? Эмнеге биз бири-бирибизге аңчылык кылышыбыз керек? Биз жака келгиле деп жатса, алардын артынан Кирияма келип экөөнү тең мылтыгы менен өлтүрөт. Бул убакта окуяны алыстан көрүп турган каармандарыбызга Кавада эми өзүңөргө сак болгула деп андан нары кетет. Бул убакта Мицуоко Токойдогу кароосуз калган үйлөрдүн бирин өзүнө жай кылып алган болчу. Бир силерге жаза кылып аралдагы барбай турган бөлүкчөлөрдү көбөйтөм деп ал жайлардын даректерин айтат. Бул убакта Нанахара менен Норикого Кавада тамак жасап берип, тамак аябай даамдуу болгондугун айтышат. Ошол мезгилде Кавада эки каарманыбызга башынан өткөн окуяны айтып бере баштайт. Көрсө бул бала 3 жыл мурда так эле ушундай оюндун жеңүүчүсү экен. Ал дагы өзүнүн классташтары менен ушундай аралга түшүп сүйгөн кызы Кайкону куткарыш үчүн өзүнүн досун өлтүргөнгө чейин барып, аягында жалгыз адам эмес сүйгөнү экөө тең тирүү калгандыктан экөөнүн тең мойнундагы аппараты ишке кирет. Ошол мезгилде сүйгөнү Каваданы атып жибериптир. Анда Кавада дагы жооп кылып Кайкону аткан кезде Кайко ошол жерде көз жумуп, Кавада жалгыз жеңүүчү болгондуктан тирүү калыптыр. Бул оюнга болсо аны жаңы келгендерге жол көрсөтсүн дегендей кылып кошуп салышкан болот. Бир мезгилде эле сырттан мылтыктын батыраган үндөрү угулуп, Кирияма бирөөнү мылтыгы менен коолап жүргөн экен. Көрсө бул экинчи бейтаныш Кирияма мындай нерселерден ырахат алгандыктан өз каалоосу менен кошулуптур. Анда Кавада каармандарыбызга кайрылып, мен бул аралдан качып кетүүнүн жолун билемин. Ошондуктан биргеликте иш кылалы деп Нанахарага тапанча менен окторду берет. Бул убакта Кирияма коолап жүргөн адамын өлтүрүп тынып, андан соң каармандарыбызды байкап аларга дагы кол сала баштайт. Ал биринчи эле каармандарыбыз жайгашкан үйдүн ичине жарылуучу затын ыргытып, андан соң мылтыгы менен аткылап баштаса, Нанахара аны тапанча менен аткылап өзү жака тартат. Качып бара жатат. Арадан көп убакыт өтпөй эле жанагы уунун айынан кыз каза болуп, башкалары ошол жерде кызы чууга түшө баштайт. Анткени алар буга чейин бири-бирине ишеним көрсөтүп жүрсө, эми ортодогу ишеним жок болду окшойт. Анткени ууланып өлгөн кызды ким уулагандыгын билбей жатышкан. Бир маалда эле ынтымакта жашап жаткан кыздар бири-бири менен аткылаша башташып, бардыгы каза болуп, арасынан жалгыз гана ууну салып койгон кыз өлбөй калган болот. Бул убакта төшөктө жаткан Нанахара кызы чууну угуп сыртка чыккан мезгилде ашканада 5 кыз окко учуп өлүп, ууну салып койгон кыз күйүүтүнө чыдай албай бийиктиктен секирип өзүн өзү өлтүрүп алыптыр. Ошентип арадан көп убакыт өтпөй эле 16 адамдын арасынан 10 гана калды. Бул убакта Мицуоко дагы деле аңчылыгын улантып, алдынан чыккандардын бардыгын өлтүрүп жүргөн. Ал бир кезде бири-бирин жакшы көрүп, чоңду аягына чыкты деп эсептешип, жыйынтерин кылып учактарын жүргүзүп жөнөй башташат. Бир мезгилде аралда жалгыз гана Китано калды. Анткени ал аялы жана кызы менен мамилеси жаман болгондуктан үйүндө аны такыр күтүшчү эмес. Бир убакта Кавада анын жанына келип куралы жок экендигин көрсөтүп, Китано аны куттуктап, сен жеңүүчү болдуң. Бирок сен мени алдаганга аракет кылдың, мени алданат деп ойлодуң окшойт. Бизге хаккердик чабуул болгон кезде мойнуңардагы аппараттын жарылуучу заты өчүп калган. Ошондуктан сен жеңүүчү боло алган жоксуң деп тапанчасын такап жатса, ал жерге Нанахара менен Норико кирип келет. Көрсө Кавада каармандарыбызды алдабай эле тескерисинче Китанону жок кылууну көздөшүптүр. Ошентип алар Китанонун дагы өлтүрүшүп, андан соң мойнуна тагылган аппаратты чечип ыргытып, кайыкка олтуруп алышып аралдан алыстап качып жөнөшөт. Бирок бир кезде Кавада алдан тайый баштады. Анткени ага Кирияма менен атышып жаткан мезгилде ок тийген болчу. Ошентип Кавада көп кан жоготуп, бир кезде кайыктын үстүндө бара жаткан жерден көз жумуп, Нанахара менен Норико гана тирүү калып, бирок бул жолу падышалар беттеши оюнунун жеңүүчүсү аныкталбагандыктан, экөөнүн сүрөтү сыналгыга чейин чыгып, адам өлтүрүүгө шектелет деп издөө сала башташат. Биз ошентип тасманын аягында эки каарманыбыз өз өлкөсүндө качкын болуп жашап калгандыгын көрөбүз. Достор, эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, өлкөбүздө ар дайым тынчтык гана болушуна дуа кылып жүрөлү. Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн катталуучуларыбыздын көпчүлүгүнүн суранычы менен 2006-жылы чыккан Апокалипсис аттуу тасманы көрөбүз. Арасынан эр жүрөк каарманыбыздан катуу жооп алышат. 1517-жылы Юкатан аралы. Жапайы адамдар Токойдо жаныбарлардын биринде аңчылык кылып жүрүшкөн. Анда качып бара жаткан жаныбар кайта качууга аракет кылбасын коолап келе жаткандар аны ар тараптан тосушуп, акыр аягы атайын жасалган жыгач менен шишке сайып өлтүрүшөт. Ушул Токойдо аңчылык менен алек болушуп өмүр өткөрүшчү. Анда жанагы колго түшкөн жаныбарды дароо эле союуга киришишип, союп жаткан ягуардын изи аттуу бала жаныбардын ар кайсы мүчөсүн ар кайсы адамдарына берип, акыр аягы жаныбардын жумурткасын катарында олтурган адамдардын бири акылсыз деген адамга берет. Бул акылсыз аттуу жапайы адам көптөн бери келинчеги менен балалуу боло албай жүргөн эле. Ошондуктан ага бардыгы кеңешин берип, эгер сен жумуртка жей турган болсоң, балалуу болушуңа жардамын берет. Мына биз ушундай жумурткаларды жеп балалуу болгонбуз десе, жанагы адам эчтекеге карабай эле дароо жей баштап, бирок жанындагылар бул жөн гана пранк болчу деп дароо эле күлө башташат. Бабам дагы бул Токойдо жашаган, мен дагы менин балдарым дагы бул жерде жашашат. Бул жака келүү максатыңар эмне десе, жанагы келген адамдар унчукпай эле өздөрү туткан балыктан берип, жапайы адамдардын адаты боюнча эч кандай душмандыгыбыз
каармандарыбыз жок деген белгини көрсөтүшөт. Анан дагы алар каармандарыбыздан суранышып биз болгону бул жерден аман эсен өтүп кетели деп жатабыз. Биздин максатыбыз жашоого ылайыктуу жаңы жер табуу десе таштуу асман дароо эле макулдугун берип, келген адамдар ал жерден аял бала чакасы менен бир топ адам өтө баштайт. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Анан дагы өтүп жаткандардын арасынан кээ бирлеринин башы көзү канжалап жүргөндүгүн көрөбүз. Алар каармандарыбызды эскертип, биздин жерди тонуп кетишти деген сөзүн гана айтышат. Возвращаемся в деревню. Окуядан кийин каармандарыбыз өздөрүнүн журтуна кайтышса, алардын арасынан ягуардын изи аябай эле кабатыр болуп өткөн жагдайдын жөндөн жөн эмес экендигине ойлоно баштаган. Муну байкаган атасы таштуу асман баласынын жанына келип, мен сенин бир нерседен кабатыр болуп жаткандыгыңды түшүнүп жатамын. Бирок мен сени коркок кылып чоңойтподум эле го. Бул коркоктук оору өтө жаман, адамды ичинен жок кылат. Ал ооруну өзүңө жакындатпагының, болуп өткөн окуя боюнча аксакалдар менен кеңешип бир чечимге келебиз. Кабатыр албагының баламды өздөрүнүн жашаган жерине эттерин алып келишип, жап жаткандыгын көрүп, аны кучактап жакшы көрүп, боюнда бар аялына кирет. Каарманыбыз чоң баласына ташбаканын жүгүрүгү деп ат коюп, аялы боюнда болуп экинчи баласын күтүп жаткан. Жапай адамдар кечинде топтолуп алышып, арасынан даанышман аксакал аларга окуяларды айтып берип, андан соң бийлешип биргеликте жыргап куунай башташат. Ягуардын изи болсо буга чейин көргөн окуяны башынан такыр эле кетире албай, дагы деле кабатыр алып жаткан. Анда аялы ага жакшы сөздөрдү айтып, бир аз болсо дагы өзүнө келтирди окшойт. Чего ты хочешь? Мындан соң уйкуга кеткен ягуардын изи түшүндө буга чейин токойдо көргөн адамды көрүп, ал адам каарманыбызга кайрылып качкының деген белгисин берет. Ошол мезгилде ягуардын изи ойгонуп кетип эле алардын журтуна бейтааныш адамдардын келе баштагандыгын көрөт. Көрсө өздөрүнө окшогон башка чөлкөмдө жашаган жапай адамдар каарманыбыздын журтуна кол сала баштаптыр. Муну көргөн ягуардын изи дароо эле аял бала чакасын алып чыгып аларды бекитүүгө шашылып, жашаган жеринен алыс эмес жерге өңкүргө алып барып жип менен түшүрө баштайт. Таштуу асман жергиликтүүлөрдүн башчысы экендиги билинет. Анда таштуу асман өлүмүнө аз калгандыгын түшүнөт дагы баласына карап эчтекеден коркпогонун деп эскертип, душмандардын алдында өлүмгө тике караш керек экендигин айтып, баскынчылардын биринин бычагынан өлөт. Ошентип туткунга түшкөндөрдүн бардыгы байланып, эркектердин көзүнчө аялдары зордолуп, жаш балдары кордолуп, каармандарыбыздын жашоосу тез эле кыяматка айланды окшойт. Кандай болбосун алардын байланып баш ийгенден башка аргасы жок болчу. Анда ягуардын изи кайра-кайра өңкүр жакты карап, душмандардын бири аны өңкүрдү карап жаткандыгын байкап, өңкүрдү текшерип, бирок ал жактан эч кимди көрө албай байланып турган жипти кесип салат. Бактыга жараша бул убакта өңкүрдө жаткан каарманыбыздын аялы менен баласы аман эсен болчу. Болгону түшүп бара жатканда баласынын буту катуу жаракат алыптыр. Ошентип жарадар болгондор дагы бардыгы биргеликте байланып, аларды бир кезде алып жөн өтө албастыгын түшүнүп, арасынан чоңурагы кыйкырып, балдарыңыздардан кабатыр албай эле коюңуздар, буларды мен өзүм багамын. Булар эми менин балдарым деп туткунга түшкөн ата-энесине күч кубат берет. Бул убакта өңкүрдө жаткан каарманыбыздын аялы баласынын бутунун жаракатын дарылап, кесилген жерди кумурскаларга тиштетип тиге баштаган. Бара жаткан туткундардын арасынан бирөөсү жаракатынын айынан такыр эле баса албай калган болчу. Неге менин уруксатымсыз менин туткундарымды жок кылып жатасың? Сага бир көргүлүктү көрсөтөт окшоймун десе, ортоңку көз унчукпай эле туруп берди. Кандай болбосун алар сапарын улап кечкирип калган мезгилде дем алып олтуруп калышат. Анда туткундагылар бири-бирине күч кубат берип, бирок арасындагы акылсыз такыр эле жинин баса албай жатты. Анткени анын аялын анын көзүнчө зордошуп, анан дагы өлтүрүп салышкан болчу. Ошондуктан ал мен эми өлүмдөн тайманбаймын, бирок булардын көпчүлүгүн өлтүрүп кетишим керек. Мага эми жашоо кызыксыз десе, башкалары ага кайрат кыл деп күч кубат берүүгө аракет кылышты. Ошол убакта ягуардын изи жамгырдын баштала баштагандыгын сезет. Бирок жамгырдын жаашын каарманыбыз такыр эле каалабай жаткан. Анткени жамгыр жаап, анын баласы менен аялы жаткан өңкүрдү көмүп калышы толук ыктымал эле. Не надо дождя. Бул майя уруусунун адамдары үчүн күндүн тутулуусу өтө бир жаман белги болчу. Анткени алар өздөрүн күндөн жаралганбыз деп эсептешчү эле. Анда жанагы сүйлөп жаткан адам дагы бир жолу чыгып, бизге Кукулкану кудайыбыз ыраазы экен. Кан төгүүбүздү токтотууну каалап жатат. Болду эми курмандык чалуубузду токтотобуз десе, күндүн тутулуусу кайрадан ачыла баштады. Ошентип ягуардын изи тирүү калып, туткундар толугу менен өлбөгөндүктөн аларды жок кылгыла деп буйрук берип, каармандарыбызды алып келген баскынчылар аларды чуркатып эле башка жакка алып, бирок каарманыбыз жанын учун сындырат дагы тескерисинче карышкырдын баласын өлтүрүп салды. Муну көргөн карышкыр баласы жака чуркап, каарманыбыз болсо денесине сайылган окту чыгарып, жүгөрүн аралаган бойдон качып жөнөйт.
Ошентип карышкырдын баласы анын кол алдында өлүп, карышкырдан катуу жини келип, адамдарын ээрчитип алып каарманыбызды коолап жөнөштү. Бул убакта качып бара жаткан каарманыбыз жүгөрү эгилген тала түгөнгөндөн кийин аябай көп адамдардын өлүгүнө чалынып жыгылат. Сыягы булар мындай мыкаачылыкты көптөн бери жасашат окшойт. Кандай болбосун ягуардын изи андан нары токойго качып кирип артынан келе бери токойдо жашагандыктан ал жердеги дары чөптөрдү дагы жакшы билчү. Ошентип каарманыбыз качып бара жатып арадан көп убакыт өткөндүктөн түн кирип кеткен болчу. Анда ягуардын изи бир жерге дем алып олтуруп калса артынан келе жаткандар дагы жетейин эле деп калышыптыр. Анда ягуардын изи качуусун дагы деле токтоткон жок. Эртеси күнү коолап келе жаткан баскынчылардын бирин токойдогу уулу жыландардын бири чагып алат. Анда ал сөзүн кайталап, бул нерсе жамандыкты гана белгиси, ага токой дагы жардам берип жатат. Бале болуп кетелекте арткага кайта бербейлиби десе, башкалары аны уулу жыландын айынан өлөрүн түшүнүп, ал жерге ташташат дагы өздөрү сапарын улашат. Арасынан бирөөсү калып, сен тамырыңды кесип алганың, ошондо маселең батыраак чечилет деп ал дагы кетти. Жай баштады. Анда каарманыбыз үңкүртө жаткан аялы менен баласына шашылыш керек экендигин түшүнүп ошол жакка чуркап, бул убакта артынан келе жаткан баскынчылар үчөө эле калыптыр. Мама, что с тобой? Бул убакта чындап эле жамгыр чуңкурга толуп, ал аз келгенсип каарманыбыздын аялы толгото баштайт. Качып келе жаткан ягуардын изи токойдун бир жерине келгенде токтоп калып, артынан коолап келе жаткан карышкырдан кача албай калгандай түр көрсөтөт. Анда карышкыр бычагын алып эле жини келип каарманыбызды көздөй чуркап жөнөдү. Көрсө тасманын башында каармандарыбыз атайын жаныбарларга койгон тузактын жанына келип калган экен. Ошентип каарманыбыз карышкырды дагы жок кылып акыркы калган эки баскынчыдан качып жөнөп, бул убакта чуңкурда калган аялы төрөгө камдана баштайт. Көрсө каарманыбыздын аялы дагы кыргыздын кыздарына окшогон өзүнө бекен тың кыздардан экен. Анткени ал чоң баласы чөгүп кетпесин деп мойнуна олтургузуп алып кыйналганына карабай өз алдынча эле төрөп алат. Бул убакта качып бара жаткан каарманыбыз деңиздин жээгине жеткенде чуркабай токтоп калып, ал эмес артында келе жаткандар дагы токтоп эле бир нерсеге таң калып карап калышат. Биз ушул жерде бул окуя бир кезде жалаң гана жапайы адамдар жашаган Америка материгинде болуп жаткандыгын түшүнөбүз. Анткени ал жака деңизден кемеси менен европалык саякатчылар келиптир. Анда өмүрүндө кеме көрбөгөн баскынчылар таң калып карап калган мезгилде ягуардын изи убакыттан пайдаланып качып барып баласы менен аялын куткарат. Ошентип үй бүлө аман эсен кайрадан биригип, эртеси алар дагы деңиздеги кемелерди көрүшүп, анын эмне экендигине дагы деле түшүнүшпөй биздин жашообуз токойдо. Андан көрө жаңы жашоо баштайлы деп бактылуулукта токойду аралап кетишет. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды жазып калтырып, анан дагы досторуңуздар менен бөлүшө кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, үй бүлөбүз менен ар дайым тынчтыкта бололу. Салам достор, байланышта Санжо Бей каналы. Буга чейин түрк туугандар тарткан коркунучтуу Сиджин тасмасынын биринчи бөлүгүн көргөнбүз. Бүгүн ошого улай тасманын экинчи бөлүгүнүн таржымалын көрөлү. Это мой ребенок. Тасманын башында интернеттен Исис Кума мүрзөсү тууралуу маалыматты көрөбүз. Бул мүрзөдө түшүнүксүз кубулуштар болуп, элдер эмне болуп жаткандыгын такыр эле түшүнүшпөй, адамдын акыл эсине туура келбеген окуялар болуп өткөн болот. Мындан соң биз үйүнө чыгып даарат алууга камданып жаткан кишини көрөбүз. Бул адам шашпай ниетти бекем коюп, дааратты мыктылап алып, андан соң идиштердин бирине түшүнүксүз бир суюктукту куят. Ал киши идишти көтөрүп алып үйүнө кирип кеткен кезде биз аялдын кыйкырган үнүн угабыз. Андан соң үйүнөн чыгып, жанагы идишке дагы суюктуктан куюп, келме келтирет дагы суюктукту дароо эле ичип алат. Биз ошол мезгилде жанагы кишинин кыйналып жаткандыктан бул суюктук кислота экендигин түшүнөбүз. Анткени суюктук тийген жерлери ээрий баштайт дагы, ал киши ошол жерде жан берет. Мындан соң кадр алмашып, биз Түрк өлкөсүнүн шаарларынын бирин көрө баштайбыз. Каарманыбыз Айнур кичинекей баласы Бирол кайра-кайра ыйлай бергендиктен анын бүгүн башкача болуп жаткандыгына такыр эле түшүнбөй, атайын олтургучунан тургузуп жатуучу бөлмөсүнө алып барып оюнчуктарды ойнотуп коет. Мындан соң Айнур күйөөсү аткамга коңгуроо кылып үйгө батыра келүүсүн суранып, шириндик жасап койгондугун айтып, анан дагы баласы Бирол аны күтүп жаткандыгын эскертет. Бирок ушул күнү Айнурдун колунан арбалеси түшүп кетип, баласы дагы кечке эле ыйлап башкача күн болуп жаткан. Бирол. Бир мезгилде эле баласы олтурган үйдөгү шкаф кыймылдап Биролдун үстүнө түшүп калат. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндө үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Муну көргөн Айнур кыйкырынып эмне болуп кеткендигин түшүнбөй шкафты көтөрүүгө аракет кылып, бирок такыр эле ага алы жетпей көзүнөн жашы төгүлө баштайт. Бул окуядан кийин арадан 3 ай өтүп каза болгон наристе жерге берилип,
Тасманын башында сөз болуп жаткан эсис кума мүрзөсүнө көмүлгөндүгүн көрөбүз. Айнурдун күйөөсү Аткан болсо баласынын өлүмүнө аялын күнөөлөп аны менен ар дайым урушуп, ансыз деле кайгыга батып турган каарманыбыздын жарасына туз себе берди. Айнурдагы наристесинин жоготкондугуна чыдай албай, мен эмнеге сени бул жерге жалгыз таштап койдум экен? О жаратканым, мен сенин тозогуңа ылайыктуу адаммын. Мен ташбоор энемин, бул нерсени билгенде баламды бул жерге калтырбайт элем го. Сени сагындым балам деп ыйлап жаткан мезгилде биз каарманыбыздын үйүндө түшүнүксүз бир кара адамдардын жүргөндүгүн көрөбүз. Бул убакта Аткан мейманканалардын биринде иштечү. Ал өз жумушуна жакшы деле көңүл бура албай, ар дайым баласынын видеолорун көрүп, кайгысына чыдай албай ыйлоо менен гана күн өткөрүп калат. Ошентип кечкирген мезгилде эле үйдүн эшиги тыкылдап Айнур күйөөсүнүн келгендигин көрөт. Бирок ал эмнегедир такыр эле башкача болуп аялына күлүп жайнап мамиле кылып, мен бир тууган агамды көрдүм, ал сага салам айтты. Балабыз бирол каякта жүрөт деп эле Айнур ага суроо сала берет. Ошол мезгилде эшиги дагы бир жолу тыкылдай баштайт. Көрсө күйөөсү Аткан эми келиптир. Буга чейинки келген адам анын көзүнө көрүнгөн болот. Каарманыбыз бул окуяны дароо эле курбу кыздарынын бири Хижранга айтып берди. Анда Хижран аябай таң калып Айнурга кандай жардам беришин билбей, мен бир Абдулла деген кишини билемин, ошого барбайсыңбы десе Айнурдун жини келип, мен өзүм кайгыга батып жүрсөм каяктагы бир көз ачыктарды айта бересиң да деп эле кетип калат. Ошол күндөн кийин каарманыбыздын жашоосу туңгуюкка түштү окшойт. Анткени көчөлөрдүн биринде баласынын үстүнө жыгылган шкаф көрүнүп, анын артынан түрүсү эки аял чыгып, кара кийимчен аялдарды көргөндө каарманыбыздын жүрөгү токтоп калайын дейт. Ал аз келгенсип күйөөсү бул убакта Айнурга такыр эле сүйлөбөй калган болчу. Анан дагы экөө чогуу жатпай калгандыктан Айнурдун түшүнө ар кандай нерселер кирип, кыйналып жаткан аял Айнурду карап менин баламды бергиниң деп талап кыла берет. Эртеси Айнур Атканга келип экөөбүз сүйлөшөлүчү десе күйөөсү дагы деле көңүл бурбай койду. Анда каарманыбыз баласынын мүрзөсүнө барып аны сагынгандыгын айтып, сен бул жерде жалгыз үйшүп жатасың, бул нерсеге мен күнөөлүүмүн. Мени кечирип койчу балам деп жаткан кезде жанагы эки түрү суу кара кийимчен аялдар дагы бир жолу көзүнө көрүнөт. Бул окуядан кийин каарманыбыз Айнур курбу кызы Хижран менен биргеликте ал айткан Абдулла деген кишиге барат. Анда Абдулла Айнурду бөлмөсүнө жалгыз киргизсе, ал жерде бир кичинекей баланын олтургандыгын көрөбүз. Бир кезде ал киши каарманыбызга атыңды 3 жолу жазгының деп кагаз берип, андан соң Айнурдун колунан кан чыгарып ал кагазга сыйпап, кагазды сууга салат, дагы сууну жанында олтурган балага ичирип коет. Мындан соң Абдулла менен жанындагы олтурган кичинекей бала түшүнүксүз бир сөздөрдү айтып, алардын жанында турган суу кыймылдап, ар кайсы окуялар элеске түшүп, бир кезде жаш баланын кыйнала баштагандыгын көрөбүз. Анда Абдулла баланы бөлмөдөн чыгарат, дагы каарманыбызга ар кандай суроолорду бере баштады. Сиз менен мындай окуялардын болуп жаткандыгына канча убакыт болду? Анан дагы атаңыздын карындашы же болбосо апаңыздын сиңдилери барбы? Толук маалымат бериңиз десе Айнур жооп берип, апамдын сиңдиси болгон, бирок ал каза болуп калды. Атамдын карындашы бар, мен бирок атамды көргөн эмесмин, ал кичинекей кезимде эле каза болуп калган деп. Анан дагы Айнур мен кичинекей кезимде көзүмө арба эле көрүнө берчү, бирок мынчалык болчу эмес десе Абдулла сөзүн улантып, сиз өтө бир коркунучтуу каргышка калгансыз, бул каргышты 41-байлам деп атап коет. Менимче ошол бир туугандарыңыздын бири окутуп койгондой. Биз бул маселени чечүү үчүн ким окуткандыгын жана эмне үчүн окуткандыгын түшүнүшүбүз керек. Сизге айтарым, үйдө Аятал Курси сүрөсү ар дайым окулуп турсун. Жараткандан гана паана издеңиз деп жолугушуу аягына чыгып Айнур кайрадан үйүнө кетет. Бирок жанагындай көзүнө көрүнгөн нерселер дагы деле токтобой Айнур апасына жолугуп келейин деп жөнөп, апасы жана каза болгон атасынын апасы чоң энесине жолугат. Көрсө каарманыбыздын апасы кайненесинин кызматын кылып айылда аны менен чогуу жашайт экен. Анда Айнур алардын амандыгын сурап, бир кезде апасынан Зехри деген тайэжеси жөнүндө сурай баштайт. Зехри апасынын бир тууган сиңдиси болчу. Көрсө тасманын башында өзүн өзү өлтүрүп алган киши ошол Зехринин күйөөсү экен эле. Ал адам кумар оюндарын көп ойногондуктан карызга белчесинен батып, аны төлөй албагандыгын түшүнгөндүктөн аялындагы эки кызын дагы өлтүрүп, андан соң өзүн дагы өлтүрүп алыптыр. Ал адамдын кыздарынын бири Гүлбахар 9 жашта болсо, Гүлизар 4 жашта экен эле. Бул окуяны айтып берип жаткан каарманыбыздын апасы көзүнүн жашын такыр токтото алган жок. Жатаарда болсо Айнур чоң энесине келип, ага өзүнүн арманын айтып, кичинекей кезимде атам өтүп кетти, сиз бул кайгыга кантип чыдагансыз? Ал сиздин балаңыз эле го, бүгүн мына мен дагы баламды жоготуп олтурам. Бул жоготуу мен үчүн аябай оор болуп жатат. Кээде баламдын жүзүн эстей албай деле калып жатамын. Жараткан эмне үчүн бизге мындай оор сыноолорду берип жатат деп чоң энесине даттанат. Ошентип үй бүлө мүчөлөрү уйкуга кетишип, бир кезде каарманыбызга көрүнүп жаткан бале анын апасына дагы көрүнө баштайт.
Кандай болбосун таң атып Айнур апасы жана чоң энеси менен коштошуп ал жерден кетип, эң эле биринчи айыл башчы болгон аксакалдардын бирине жолугат. Көрсө Айнур аксакалдан атасынын карындашы Жеврет жөнүндө сурайын дептир. Анткени чоң энеси дагы апасы дагы үйүнөн такыр чыкпагандыктан ал тууганы тууралуу маалыматы жок экен. Анда аксакал дагы билгенин айтып, алар бул айылдан көчүп кеткенине 15-20 жылдай болуп калды. Эч ким менен мамилеси жок болгондуктан ал тууралуу маалыматыбыз жок деп жооп берсе, Айнур андан нары тасманын башындагы окуя болгон үйдү издеп жөнөйт. Анткени Абдулла каарманыбызга түшкөн каргыш өзүнүн эле туугандарынан деп айтылгандан кийин Айнур кандай болбосун бир маалыматты табуунун аракетинде болчу. Анда Айнур керектүү үйдү издеп жөнөсө, ал жердеги жергиликтүү кыздардын бири каарманыбызга эскертип, сиз ал үйгө барбай эле койгонуңуз жакшы, ал жакта жин шайтандар жашайт. Угушум боюнча үй бүлөсүн жана өзүн өзү өлтүргөн кишини жин шайтандар түрткүлөгөн. Ал жак коркунучтуу десе, Айнур болбой эле мага ошол үйдүн дарегин бериңизчи. Мен барышым керек болуп жатат деп үй мечиттин жанында жайгашкандыгын билип ошол жака жөнөйт. Бул убакта Айнурдун күйөөсү Аткан адаттагыдай эле жумушунда олтурган. Бир кезде кесиптешинин аялы баласын көтөрүп келип, баламды сизге калтырып турайынчы. Менин иштерим чыгып жатат, күйөөм келип калса берип коесуз. Сиз Аткан дароо эле макулдугун берип, баланы алып калып аны жакшы көрүп, жалгыз калган кезде мени ата деп койчу деп эле сурана берет. Бирок бала такыр эле ата деп ыйлап баштаган кезде кесиптеши дагы келип калды. Анда Аткан кайгысына чыдабай жумуштан чыгып дароо эле баласынын мүрзөсүнө жөнөп, анын видеосун дагы бир жолу көрүп, баласынын өлүмүн дагы деле кабыл ала албай жаткандыгын түшүнөбүз. Анан дагы Аткан мындай оор күндөргө чыдай албастыгын түшүнүп бир чечимге келиптир. Ал бир кезде атайын алып келген тапанчасын алып чыгат дагы өзүн өзү атып өлтүрүп алат. Бул убакта Айнур окуя болгон үйдү таап, анын короосуна кирсе, бул үйдө көптөн бери адам жашабагандыктан кебетеси келишип аябай эле коркунучтуу үйгө айланып калыптыр. Буга чейинки кыз айткандай, ал жерде чындап эле жин шайтандар жашабай тур, ар кандай куурчактардын илинип тургандыгын көрөт. Бирок Айнур арткага жол жок экендигин түшүнүп, коркконуна карабай эле жанагы үйгө кирип барып, эшигинен кирген мезгилде эле түшүнүксүз бир кубулуштар башталат. Анда эшик өзүнөн өзү жабылып калып, анан дагы ичиндеги буюмдар кыймылдай баштап, бир мезгилде бөлмөлөрдүн биринен наристенин үнү чыгып, апа деп Айнурду чакыра берет. Анда Айнур ал жака кирип деле, бирок эч кимди таба алган жок. Ошол мезгилде каарманыбыздын артында өлгөн үй бүлөнүн эки кызынын элеси тургандыгын көрөбүз. Анда дагы деле апа деген үндөр чыгып, Айнур төшөк тартса, анын астында куурчак жатыптыр. Бир мезгилде ал жерде коркунучтуу бир адам пайда болуп, каарманыбыз ошондо гана жүрөгү түшкөн бойдон жанагы куурчакты алып үйдөн чыгып кетет. Айнур мындан соң күйөөсүнө коңгуроо кылса, ал такыр коңгуроону албагандыктан айылда калууну чечип, кайрадан эле апасынын жанына барып ал жерде калып кетүүнү суранып, кечинде уйкуга кетип, бирок түнкү уйкусу деле жакшы болбой коет. Анткени түшүнө ар кандай окуялар кирип, буга чейин барып келген үйдү дагы көрүп, бир мезгилде чочуп ойгонсо, бул убакта апасы багымдатка туруптур. Ал кызына сен болгону жаман түш көрдүң окшойт деп кайрадан уктай берүүсүн суранып, жайнамаз таспилерин ырастап кайненесин намазга ойгото баштайт. Ошол мезгилде эле бөлмөдөгү шкафтын ичинен аялдын үнү чыгып, мен эркек балалуу болушум керек эле го, менин балам кайда? Мага жардам бергилечи деген сөздөр кайталана берет. Верни моего сына! Бир мезгилде кыйкырган үндөрдү угуп, Айнур ал жака кирип барса, апасы эчтеке болгон жок деп кутулуп кетет. Сыягы каарманыбыздын апасы бул жерде бир нерсени айтпай жатат окшойт. Анда Айнур эртеси мен Атканга коңгуроо кылсам такыр эле албай жатат, шаарга барайынчы. Андан кабатыр алып жатам деп чоң энеси менен коштошуп ал жерден кетип, күйөөсүнүн жумушуна барса, тескерисинче жумуштагылар Аткандын жумушка келбей жаткандыгын Айнурдан сурашат. Анда каарманыбыз буга чейин үйдөн алып чыккан куурчакты Абдуллага алып барып көрсөтсө, ал куурчактын тигилген жерин ачып, ичинен ар кандай сөздөр жазылган чүпүрөктү алып чыгат. Анда Абдулла сөз баштап, мен буга чейин айткандай чындап эле бул 41 түйүм деген каргыш экен. Бул каргыштардын эң коркунучтуусу, сыягы бул каргыш сенин апаңа багытталган. Бирок бул каргыш энеден балага өтөт. Демек бул каргышты апаңа анын сиңдиси жасаткандай. Апаңды бул жака сөзсүз алып келгениң мен ага түшүндүрөйүн десе, каарманыбыз дароо жөнөйт. Бул убакта Айнурдун апасы Нежми кайнесине суу алып келип анын жанында олтурган эле. Бир мезгилде анын оозу кыйшайып, түзү бозоруп эле ошол жерде жан берет. Бул окуяга күбө болгон кайнеси жүрөгү түшүп эле сыртка чыгып таспа тартып олтуруп калат. Бул убакта апасын чакырганы каарманыбыз Айнур дагы келип калган болчу. Анда Айнур эчтекени түшүнбөй туруп калса, буга чейин такыр сүйлөбөгөн чоң энеси сүйлөй баштайт. Апаң Нежми Зейнеп бир тууган сиңдиси болгондугуна карабай жакшы көрчү эмес. Ал күйөөсү жана эки кызы менен бактылуу жашагандыгына ичи күйөө берчү. Бирок Зейнептин күйөөсү эркек балалуу болууну каалагандыктан бул тууралуу Нежми билип, силерге менин кайнем жардам берет деп мени аларга жардам берүүгө көндүрөт. Биз ушул жерде Айнурга окуяны айтып берип жаткан чоң энеси бир кезде көз ачыктык менен алектенгендигин түшүнөбүз. Көрсө Нежми кайнесин көндүрүп, сиңдимин үй бүлөсүнө сыйкыр жасап бериңиз деп айтып,
Сиңдисине болсо тескерисинче силерге балалуу болууга жардам берет деп күйөөсү менен чакырып, алар эчтекени түшүнбөгөндүктөн алардын үй бүлөсү бузулсун деген каргыш жасап берген болот. Көрсө жанагы куурчактын ичиндеги чүпүрөктү так эле Айнурдун чоң энеси жасаптыр. Бул каргыштан кийин Зейнептин күйөөсүнө жиңгирип, ал өзүнүн кыздарын өз колу менен мууздап, андан соң аялын өлтүрөйүн деп барса, Зейнеп бул учурда намаз окуп жаткан болот. Анда күйөөсү сыртка чыгат дагы өзүнүн үстүнө күйүү чумайды куюп туруп эле өрттөп жиберди. Бул учурда Зейнептин боюнда бар болчу. Зейнеп жалгыз калгандыктан аны эжеси Нежме кайненеси менен үйүнө кабыл алышып, мөөнөтү келип Зейнеп аман эсен төрүп дагы бир жолу кыздуу болот. Эң кызыгы бул төрөлгөн кыз каарманыбыз Айнур экен. Эң кызыгы наристелүү болбой жүргөн Нежме ал кызды багып алууну каалап, сиңдисин ошол жерде тумчуктуруп өлтүрүп салат. Биз ушул жерде эмне үчүн Зейнепке тийген каргыш Айнурга өткөндүгүн түшүнөбүз. Көрсө анын апасы Нежме эмес эле Зейнеп экен. Муну угуп жаткан Айнур катуу жини келип, мен эмне ушул убакка чейин адам өлтүргүчтөр менен жашадымбы? Үй бүлөмдү өлтүргөн адамдардын бирисин апа десем, экинчисин чоң эне депмин да. Деги эмне деген адамдарсыңар деп Нежменин дагы өлүп жаткандыгын көрүп ал жактан качат. Мындан соң каарманыбыз үйүнө барса, үйүндө күйөөсү, апасы Зейнеп, кыздары жана атасы менен жана баласы Бирол дагы олтуруптур. Тасманын аягында берилген маалымат боюнча Айнур Абдуллага мен ал адамдар менен үйүмдө 2 ай жашадым деп айтып бериптир. 2 айдан кийин гана байланган каргыш чечилип, Айнур башкага турмушка чыгып, азыркы жашаган жеринен көчүп кетип бактылуу жашап калган болот. Анан дагы көз ачыктарга ишенүү жана алар менен мамиле кылуу Алланын алдында өтө чоң күнөө экендиги эскертилет. Биз мындан соң Тасманын башындагы өзүн өзү өлтүргөн адам ким экендигин түшүнөбүз. Ал адам көрсө Нежменин күйөөсү экен. Ал апасынын көз ачыктык менен алектенгенине чыдай албай анын бетине кислота чачып жиберип, андан соң өзүн өзү өлтүрүп алыптыр. Ошол окуядан кийин гана ал аял көз ачыктыгын таштап Аллага тобо кылып, намазына бекем болуп ар дайым Алладан кечирим сурап жүрчү экен. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, намазыбызга бекем болуп ар дайым Аллага тобо кылалы. Салам достор, байланышта Санчобек каналы. Бүгүн 2010 жылы чыгып, ал күндүзү соода борборлоруна барып алып аргандай кийимдерди көрүп, убакыт өткөрүп, кийимдердин бирин өзүнө өлчөп көрөйүн десе сатуучу келип, эгер сиз уурдай турган болсоңуз, мен азыр бул жерге күзөтчүлөрдү чакырамын. Андан көрө жакшылыкча эле кетип калыңыз десе, каарманыбыз дароо эле качып кетип калат. Мындан соң Варис ажатканалардын биринде эс алып олтуруп, жанагы сатуучу кыз менен дагы бир жолу кезекти. Анда каарманыбыз ал кызга бир нерсе айткысы келди деп айтып, сөзсүз баргының деп үшүп каласың деп үстүндөгү кийимин дагы чечип берет. Көрсө Мэрилин Варисти тест татым ашканалардын бирине жөнөтүптүр. Айткандай эле Варис ал жерге барып дароо эле пол жуугуч болуп ишке кирип, тамактарды тазалап жаткан мезгилде анча-мынча калдыктарды чөнтөгүнө салып алчу. Биз ошол мезгилде ашканада китеп окуп отурган Терри Дональдсон деген адамды көрөбүз. Ал пол жууп жаткан Варисти көрүп, анын бет түзүлүшү аябай жагымдуу экендигин байкайт. Анда Терри дароо эле ишин кылып жаткан каарманыбыздын жанына келип, мен сулууларды сүрөткө тартып иштеймин. Азыр жаңы жүздөрдү издеп жаткан учурум, ошондуктан мен сага байланыш сандарымды таштап кетейин. Аны таштандыга ыргытып, аны менен биргеликте түнкү эс алуучу жайга жөнөйт. Анда Мэрилин ал жактан бейтаныш бала менен таанышып каалагандай эс алып, Варис болсо үстүндөгү кийимин дагы чечпей, мындай нерседе биринчи жолу болгондуктан бир чекеде туруп калат. Бир кезде каарманыбыздын жанына дагы эле өзүнө окшогон караңгыда көрүнбөй калган Гарольд деген бала келип тааныша баштайт. Бул мезгилде Варис кара терилүүлөрдүн бардыгы Африкадан келген деп ойлоп жүрчү. Бирок Гарольд мен Нью-Йорктон келдим десе, Варис бул нерсеге аябай таң калып, кандай болбосун аны менен таанышып, бир кезде Гарольд Варисти жеңил бийге чакырат. Өмүрүндө жеңил бийге түшүп көрбөгөн Варис бир мезгилде ал жерден качып чыгып кетти. Каарманыбыз көчөдө таза абада дем алып, мындан соң жатаканасына келип, бөлмөсүнө кирейин десе, ал жака Мэрилин буга чейин эле таанышкан бала менен келип, ал жактан маселесин чечип жатыптыр. Мындай нерсени көрбөгөн Варис аябай жаман болуп тескери карап олтурса, Мэрилин андан кечирим сурай баштайт. Биз ушул жерде бул динсиздер үчүн зынакорлук катардагы эле иш экендигин түшүнөбүз. Ошондуктан Мэрилин өзүн актап, эми мага дагы бул нерсе керек да. Анча-мынча эс алып турбасак болбойт го десе, Варис ага сен эмне отургузулган эмессиңби деп суроо салат. Эми Мэрилин чындап эле эчтекени түшүнбөй калды окшойт. Анда Варис сөзүн улап, жакшы аял деген отургузулуш керек да, сен деген жакшы аялсың го. Биздин салтыбызда ар бир кыз кичинекей кезинен эле отургузулат. Күйөөгө тийгенде гана аны күйөөсү ачалат, андан башка эч кимден ачканга акысы жок. Сен эмне мени түшүнбөй жатасыңбы десе, Мэрилин дагы деле түшүнбөй коет. Ошондо гана Варис өзүнүн уяттуу жерин ачып, ал жактын тигилгендигин көрсөтөт. Көрсө Варис чоңойгон Сомалидеги кээ бир салттарга ылайык кыз күйөөгө тийгенге чейин өзүн уяттуу алып жүрүш үчүн Зара менен этеккир чыкканга гана кичинекей тешик калтырып калган жактарын тигип салат экен. Варис буга чейин бул нерсенин бардыгы туура эле деп ойлоп жүргөн. Бирок Мэрилин уккан нерсесине таң калып, бул нерсенин жабайычылык экендигин айтып, бизде мындай нерсе жок десе, Варис көзүнөн жашын токтото албай ыйлай баштайт.
Кандай болбосун жашоо уланып каарманыбыз жумушуна барып кайрадан эле полун жууп жаткан. Бир мезгилде буга чейин ага байланыш сандарын таштап кеткен Терри дагы бир жолу келип, сен мага такыр эле коңгуроо кылбадың го, макул, мен түшүнөмүн, азырынча ойлонуп жатасың. Соң Варис Мэрилин менен сейил бактардын биринде тамактанып олтурган. Бир кезде каарманыбыз корбусунда Терри таштап кеткен байланыш сандарды берсе, Мэрилин аябай таң калып, бул адам деген таанымал сүрөтчү, ал сени эмне жумушуна чакырып жатабы? Макул болсоң жакшы болмок экен, сен деген татына кайгысың да. Чоң суммадагы акчаларды иштейсиң деп жаткан мезгилде эле каарманыбыздын ичи ооруй баштайт. Анда алар дароо эле ооруканага барышса, Варис менин акчам жок деп кабатырала баштады. Сыягы Варис Лондондогу ооруканалардагы биздикине окшоп болор болбос нерсеге акча ала берет деп ойлоду окшойт. Кандай болбосун каарманыбызды бир кезде дарыгерлердин бири карап маселенин эмнеде экендигин түшүнүп, сиз бул ооруга эмнеге буга чейин чыдап жүрдүңүз? Бул тигилиштердин айынан этек кириңиз келген сайын ооруса керек. Батыраак операция кылбасак болбойт деп ал жерге каарманыбыз менен жердеш болгон сомалийлик бир жумушчуну келип котортуп берет. Анткени алар Варисти англис тилин түшүнбөйт деп ойлоду окшойт. Каарманыбыз дарыгердин сөзүнүн бардыгын түшүнүп тургандыгына карабай эле, сөзүн которуп берем деп келген сомалийлик бала, сен эмнеге уятың жок буякта жатасың? Ата энең эмне кылып жаткандыгыңды билеби? Булар биздин салтыбызга киришпейли койсунчу. Уятыңды сактабайсыңбы деп кайрадан эле каарманыбызды тилдеп салат. Анан дагы дарыгерге бул кыз азырынча ойлоноюн деген жообун берди деп эле айтып коет. Ошентип ойго чөмүлгөн калып, алдан тайып жыгылайын деп калган мезгилде жолдон унаа келе жаткандыгын көрөт. Бактыга жараша унаа так эле каарманыбыз бара турган Магадишке барат экен. Ошентип Варис Магадишке дагы жетип издеген таянесине жолугуп, курсагын тойгузуп олтуруп калган мезгилде биз кайрадан азыркы күндөргө кайтабыз. Бул окуядан кийин Варис дароо эле бир чечимге келип, кайрадан ооруканага барып операция кылууну чечет. Ошентип операция ийгиликтүү өтүп, каарманыбыз ооруканадан дароо эле чыгып, буга чейинки Терри Дональдсон берген кагаз менен анын кеңсесине барат. Вариске өтө бир жакшы жаңылыгын айтат. Сен келбетиң менен сулуулардын арасынан өтө жакшы ийгиликке жетесиң. Анткени сенде бардык мүмкүнчүлүк бар. Анан дагы мен өтө акылдуумун, сени көпкө жеткиремин. Жакында бүткүл дүйнөнү кыдырып сүрөткө түшүп келебиз. Сен мага паспортуңду бергиниң. Сага виза жасатайын деп Варистин паспортун алат. Мэрилин бул убакта дагы деле балерина болуп оюнан кайтпай ар кайсы жарыштарга барып, бирок эч эле майнап чыкпай жини келген бойдон жатаканасына кайтып келе жаткан. Анда каарманыбыз аны жолдон тосуп алып, ага белеги бар экендигин айтып, кымбат баалуу Гуччи саатын белек кылып берет. Анан дагы Варис сен мага басканды үйрөтчү деп экөө жатаканага кирип алып, Мэрилин каарманыбызга шиш такы менен басканды үйрөтө баштайт. Ты уволена. Из-за тебя я выглядела полной дурой. Бир мезгилде эле каарманыбыз жашаган жатаканага Люсинда келип Варисти уруша баштайт. Көрсө анын паспортунун мөөнөтү 6 жыл мурун эле бүтүп калыптыр. Ошондуктан Люсинданын ачуусу катуу келип, сага кеткен акчанын бардыгы текке кетти деп кыйкырынып, сен Англияда мыйзамсыз жүрүп турбайсыңбы? Сени кайсы күн болбосун депорт кылып ийиши мүмкүн. Эртерээк эскертип койбойсуңбу десе, бул окуяны карап отурган мейманкананын башкаруучусу өзүнүн сунушун айтат. Көрсө ал аялдын документ жасап бере ала турган тааныштары бар экен. Анда Люсинда дароо эле кубанып кетип, ал аялга акча берип каарманыбыздын документин жасатып берүүнү каалайт. А ты, дорогужа, теперь Варис О'Салливан. 6 жыл жүргөндүгүнө карабай англисчени эч эле үйрөнбөптүр. Ошондой күндөрдүн биринде сыналгыда Сомалидеги жарандык согуш бүтүп, төңкөрүш болуп өз элин аткалаган мамлекет башчысы өлкөдөн качып кеткен болот. Демек Англиядагы Сомалинин элчилиги дагы жабылыш керек болчу. Анда каарманыбыз бул маалыматты уккандан кийин Сомалиге кайта албаслыгын түшүнүп имараттан чыгат дагы качып кетип калат. Көрсө Варис ушул окуялардан кийин гана Мэрилинге жолугуптур. Биз мындан соң кайрадан бүгүнкү күндөргө кайтып, каарманыбыз камалып отурган жерде миграция кызматкерлери чыгарып, сиздердин элчилигиңиздер жабылгандан кийин сиз 6 ай ичинде качкын катары документ тапшырып өзүңүзгө паспорт алсаңыз болмок. Макул эми, сиздин билбестигиңиз болду окшойт. Биз сизди бул жерден чыгаралы. Бирок жума сайын өзүңүз келип текшерүүдөн өтүп турушуңуз керек деген шарт менен чыгарып жиберишет. Ты обошлась мне в 1000, золотко мое 1000. Көрсө Люсинда өтө кымбат баалуу жактоочуларды жалдап каарманыбызды чыгаруунун жолун таап алыптыр. Бирок ушуну менен эле каарманыбыздын документ иштеринин маселеси бүтүп калган жок. Ал эми Англияда иштегенге уруксат кагазын алуунун жолун издеп, курбусу менен кеңешип олтуруп Варистин оюна бир нерсе келет. Көптөн бери каармандарыбыз жашаган жатаканада Нил деген бала иштечү. Нилге каарманыбыз жаккандыктан ал Варис менен сүйлөшкөнгө аракет кыла берчү. Ошондуктан Варис ага өзүнүн сунушун айтып, эгер мага жардам бергиң келсе, экөөбүз үйлөнөлү. Сенин документиң аркылуу мага дагы документ алганга мүмкүнчүлүк болот экен десе, Нил ойлонбой эле дароо макулдугун берип, бакыт үйүнө барып нике кагаз алышып, маселени дароо чечкен үйүндө жашай башташат. Ошентип Варистин сүрөткө түшүү иши уланып, ага бул жолу кийимиңди толугу менен чечкиниң деп буйрук беришет. Анда Варис өзү деле бул нерсеге көп каршы болгондуктан дырдай жылаңач болуп эле сүрөткө түшө баштайт. Эгер бул дүйнөнүн жакшы жашоосуна болгон умтулуу ушул нерсеге алып келсе, чыныгы дүйнөсүнүн жакшы болуусу үчүн чөлдө эчки кайтарып жүргөндүгү 100 эсе пайда болмок. Эми кандай болбосун, Варис өзүнүн жашоосуна болгон көз карашын өзү чечти окшойт. Ал сүрөткө түшүүдөн эч эле тартынбай, сүрөтчү кандай ыкман айтса бардыгына туруп берип жатты.
Бул убакта каарманыбыз Нил менен чогуу жашап жаткандыгын билебиз. Убакыт өткөн сайын Нил Варисти жакшы көргөндүктөн ага тийишкенге аракет кылып, Варисти жакшы көргөндүгүн ачыгын эле айтып, колдорун анча-мынча ойното баштайт. Варис болсо документ алыш үчүн ал нерсенин бардыгына чыдаганга туура келип, кээп жаткандыгын текшеришчү. Бир күн эле Варис Марилинге келип даттанып, мен Нилге чыдабай калдым, ал мага жабыша баштады го. Ушудан көрө депорт болуп кетсем жакшыдай десе, Марилин аны сооротуп, аз эле убакыт калды го, бир аз сабыр кылып койсоң документиңди аласың. Анан Нил менен дароо эле ажырашып кетсең болот десе, каарманыбыз көнгөндөн башка аргасы жок экендигин түшүнөт. Ошентип Нил дагы деле жабышкандыгын койбой, каарманыбыз болсо сабыр кылгандан башка эч кандай кыймыл кыла албай, бактыга жараша күндөрдүн биринде Вариске Англияда жашаганга толук мүмкүнчүлүк бере турган документи келет. Анда ал дароо эле Нилге ыраазычылыгын билдирип, анын нике шакегин тапшырып берди. У менен көрүшөт. Ошентип BBC-нин чыгарылышынан кийин каарманыбыздын окуясын бүткүл дүйнө билип, Варисти дүйнөгө таанымал андан башка гезиттер дагы чакыра баштайт. Ошондой күндөрдүн биринде Варис гезиттердин бирине өзү жөнүндө толугу менен чындыкты айтып берүүнү чечет. Ал кабарчынын убадасын алып, сиз мен айтып берген нерселердин бардыгын ачык айкын чыгарышыңыз керек. Эгер убадаңызды берсеңиз, мен сизге өзүм жөнүндө окуя айтып берейин. Жакшылап обоңуз деп өзүнүн 3 жаштагы окуясын айтып бере баштайт. Көрсө бул сомалилик мусулмандардын адамзаттын кыжырын келтире турган өтө бир жапайыдай салты бар экен. Алар кыз балдарды кичинекей кезинен эле уятына бекем болсун деп отургузушуп, атайын дарыгерлер кыз баланын дөөлөгүсүнө жооп берүүчү дененин бир бөлүкчөлөрү болчу. Кыз бала күйөөгө тийгенге чейин эч кандай туура эмес жолдо жүрбөсүн, күйөөгө тийгенден кийин да күйөөсүнө гана ишенимдүү болсун. Чыныгы аял болуш үчүн сөзсүз отургузулуш керек деген салтты карманышкан болот. Бул окуяларды каарманыбыздын өзүнүн оозунан угуп жаткан кабарчы көзүнүн жашын токтото алган жок. Ошентип Варистин окуясы Бириккен Улуттар уюмуна чейин жетип, каарманыбыз дүйнөдөн топтолгон бардык кабарчылардын алдына чыгып сүйлөп, мен өзүмдүн үй бүлөмдү, өзүмдүн өлкөмдү жакшы көрөмүн. Бирок 3000 жылдан бери бизде ушундай маңкурттук салт бар экен. Өлкөбүз мусулман динин карманат, бирок Куранда бул тууралуу эчтеке жок экен. Бул адамдардын чыгарган жырткычтыгы. Бул нерседен менин 2 сиңдим каза болду. Алардын бири отургузулгандан кийин көп кан жоготуп каза болсо, экинчиси төрөт учурунда төрөй албай баласы ичинде калган бойдон өлүп калды. Мен кичинекей кезимде кыз болгондугум аябай өкүнөт элем, бирок бүгүн мен кыз болгондугума шүгүр кыламын. Анткени башымдан өткөн окуя мен кыз болуп жаралгандыгым үчүн эмес, адамдардын сабатсыздыгынан болуптур. Бул нерсени токтотушубуз керек деп элдин алдына чыгып өзүнүн талабын коюп, ошол окуядан кийин бул салтты карманган өлкөлөрдүн салтына тыюу салына баштайт. Көрсө такталган маалыматтар боюнча дүйнөдө 130 миллиондой кыз отургузулуптур. Бул нерсе официалдуу түрдө мыйзамсыз деп эсептелгендиги менен азыркы учурда деле кыздар отургузулуп жатат экен. Достор, ушундай мүнөттөрдө бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды сөзсүз калтырып коюңуздар. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, ар дайым жаңы нерселерди үйрөнүп, сабатсыздыгыбызды жоюунун аракетинде бололу.